саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Бүгүн дегенде мен şu келген конок менен тааныштырып коеюн. Капалбаев Октябрь Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окуу башкармалыгынын башчысы, тарых илимдердин кандидаты профессор Октябрь мырза, кош келипсиз. Рахмат. Дагы бир жолу чакырып отурабыз, анткени мына бүгүн чечендик өнөр жөнүндө бир сөзгө токтолсок жакшы болот эле. Биз баарын эле сүйлөгөн кишинин баарын чечен дей беребиз. Ошого бир аныктама берсең, ким чечен? Жөнөкөй сүйлөгөн адам менен чечендин айырмасы эмнеде? Ал чечендик өнөрү канчага бөлүнөт дегендей, ошого бир өзүң бир токтолуп кетсең, анткени бизде Кыргызда сөзгө өтө маани берген, сөз маданияты күчтүү да бизде. Уюлтуп, мазмундуу, баягы кызыктуу кылып айткан адам баары эле чечен эмес чындыгында. Эми ошого сен өзүң да бир чечендик өнөрдү айтып атасың. Ушу чечендикке аныктама берип анан кийинкисине киришсек жакшы болот эле. Рахмат агай. Алгач мен ошол санжыра берүүсүнө ошонун угармандарына, көрөрмандарына чоң ыраазычылык билдирет элем. Себеп дегенде ошол биздин маданиятыбыз, сөз өнөрүбүз, көркөм сөз өнөрү. Кызыл тилдүүлүк боюнча дагы көрөрмандар, угармандар ушуну бир өнүксө, өссө деп ошого салым кошкузу келген, ушундай үн уккузу келген биздин жарандарыбыз, атуулдарыбыз бар экен деген мени кубандырып турат да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө ушул көп сөз жаман сөз болуп эле, көп сөздөн көрө иш көтөлүү деген мааниге өтүп эле бул дүйнөнүн кызыкчылыгына берилип кетпедикпи? Эми чындыгында карап көрө турган болсок, биз кыргыздар ошол Борбордук Азиядагы, Орто Азиядагы эң байыркы эл экендигибиз талашсыз. Талашсыз эл болгондон кийин мына учурунда Радлов өзү аябай таң калып суктанган экен. Ошо кыргыздардын ушул сөз башталганга чейин бири менен бири ызы чууга түшүп, көңүл бурбай турган элдер дейт, бирөө ортого чыгып сөз баштаганда дейт, адамдын дем алган үнү угулбай калгандай болуп тынчтанып деп, сүйлөп аткан сөздөр түм эле ырдап аткандай угулуп турат деп Радловдун аябай бир тамшанып жазган бир сонун сөзү калып кеткен да. Эми кыргыздар карасаңыз, жигитке 70 өнөр аздык кылат десе, жигитке 70 өнөрдү ыраа көрүп атса, өнөрдүн алды кызыл тил деп, ошол тилди биринчи орунга, сөздү биринчи орунга койгонда, сөз баштаган эл баштайт деген. Сөзүм өлгүнчө өзүм өлөйүн деп ошол баягы ыйык китептерде дагы, ошол бул Торатында дагы, Инжилинде дагы, Забур китептеринин бардыгында биринчи сөз жаралган деп айтылат да. Куранда дагы ошол биринчи сөз жаралгандыгы белгилүү да. Себеби ошол сөз аркылуу адам өзүнүн оюн, пикирин билдирет экен да. Анан биз эми албетте чечендик өнөргө келгенде, чечендик өнөрдүн тарыхына токтолгондо сөзсүз эми жазма булактарсыз айтып кете албайбыз биз эми. Жазма булактарга сөзсүз токтолууга туура келет. Себеби келгенде эле биз эми антикалык доорго, же болбосо ошол чечендик өнөрдүн бир гүлдөп өнүгүшүнө, түптөлүшүнө, жазма булактарына калкашына аябай чоң себепкер болгон, түрткү болгон бул антикалык доордогу байыркы гректер менен байыркы римдиктерди, ошол жерде ири ораторлорду, риторлорду айтпай кетсек болбойт да. Мына ушул биздин заманга чейинки 8-кылымдан ушу 5-кылымга чейин ушул байыркы Грециядагы полистердин, же болбосо шаар мамлекеттердин түптөлүшү менен ошол шаар мамлекеттерди бир көз каранды алып кетиш үчүн сөздү ынандырыш керек да. Мисалы орустардын убеждать деген сөзүн кыргызча ынандыруу деп которобуз. Ошол чечендик өнөрдүн негизги максаты эмне бул? Негизги максаты өзүңдүн каршылашып турган адамыңды, маңдай теске сүйлөшүп аткан адамыңды өзүңдүн оюңа ынандыра билүү, жеткиликтүү сүйлөө. Сиз айткандай туура эле көркөм, кооз сүйлөгөн сөздөрдү сүйлөп койсо эле бул чечендик өнөр болуп калбайт. Аристотелдин айтканы бар да, сөздү көркөмдөчү бул факт көркөмдөйт. Ошол ырас эмеспи, туура эмеспи деп айтып тура турган, ошол факты, аргументти, чындыкты далилдеп, түшүндүрмө берип, логикалык түшүндүрмөлөрдү берип тура турган болсом, мына сөздүн көркөмдүгү ушул жерде да. Кээде биз сөздү сөзгө койгулап эле, көркөм эле каласты менен казактардын даркан талаалары, кыргыздардын төбөсү көктүрген бийик тоолору десек эле бул көркөмдүү болуп калбайт да. Сөз өзүнүн айтып аткан жерине жете бербейт экен да. Себеби ал жерде сөзгө канчалык көркөм, канчалык боек берилген сайын сөздүн таасири азайып кете берет. Мына кыргыздар мына ушул боюнча эми мына антикалык доордо башталды деп атабыз. Мисалы ошол учурда айтып атпайбы? Ушундай дейт, ошол байыркы Грецияда дейт, сөзгө ушунчалык маани берип калышкан, демократия. Ошол Грециядан пайда болуп атпайбы? Ошол элдин бийлиги, ошол элди өзүнүн сөзүнө, өзүнүн оюна элди ээрчитип кетүү менен бирге. Анан ошол жерде дейт, ушунчалык сөздүн күчүнө таянып туруп, жанагы
көптөгөн нерселердин баардыгын тең өздөрүнө ыйгарып кеткендиги да белгилүү да. Мына ошол жерде соттордо дагы өтө маанилүү да. Мына соттордо адамды соттоп аткан учурда дейт, ушу таң калыштуу нерсе, ушул Афинада болобу, Эллада мамлекеттеринде болобу, бир сотко дейт 600 оратор катышып калган учур болгон дейт да. Ал жерден эмнени айтылат да? Ал жерден бир адам күнөөлүү болсо, киши өлтүргүч болсо, сөздүн күчү менен адамдарды бошотуп кеткен. Мына карасаңыз. Анан кийин ошол учурда софизм деген агым башталган. То есть ошонун башында Сократ, Платон, Аристотель өңдү ошол грек риторикасынын башында турган улуу риторлор чыккандагы эң биринчи бул софизм, бул данышмандык. Бул жерде данышмандыктан дагы сөздүн көркөм сүйлөө эмес, максатын эле жетмес. Бул жерде эң негизги бул жетишкендик, бийиктик, бул чындык, акыйкаттык. Акыйкаттык гана жеңиш керек деген ойго токтолушкандагы, ал көркөм сөз менен, кооз сөз менен, ал чындыкты бурмалоо менен, ал утурумдук гана нерселер. Утурумдук гана нерсе менен жеңишке жетишүү болбойт деген дагы мына ошондон софизм, данышмандык башталып атат да. Демек ошондон баштап мисалы байыркы Грециянын риторлору, ораторлор дегенде эле биз Демосфенди сөз айтпай кетпейбиз да. Демокритти баарын айтсак да ошол өзгөчө Демосфендиге өзүнчө таасирленебиз. Эмне себептен? Ушул өзү байдын баласы болгону менен кичинекей кезинде ушул кыргыз айтат го, ити чалыш. Дене мүчөсү дагы аябай чабал. Анан кекеч. Ошол учурда оң дагы сол ийини дагы тынбай калчылдап туруп титиреп турган экендиги айтылат да. Ошону жеңиш үчүн ал эмнелерге барды дейт. Оозуна майда таштарды салып алып, эң негизги мына сүйлөп атканда адамдын дикциясы да өтө маанилүү да. Ошол ар бир сөздүн тыбыштын ооздон чыгышы, дана, ташты ташка урганда кандай тарсылдап үн чыга турган болсо, сөздөр дагы баягы 32 тишке тийген сайын сөздүн баардыгы тең бүт барды дана угулуп туруш керек. Ал алдыңкы катарда эмес, арткы катарга дагы тимеле кулагынын түбүнөн айткандай болуп угулуп туруш керек да. Ошон үчүн оозуна майда таштарды салып алып, анан сүйлөгөн. Ошол учурда жанагы кээ бир адамдардын тили жоондоп коебуз го, тили көбөйүп кеткен го, муну сүйлөй албай, тили булдуруктап калыптыр деп. Ошол сыяктуу ошол нерселердин баардыгын тең бул жөнөкөй бир ыкман менен ошону тартипке келтирип атат. Үнүн ичке экен чыйылдап. Ошол үн маанилүү да. Кээде биз үндү мына көмөкөйдөн чыгарып алабыз, а кээде мына үндү могул көдөндөн чыгыш керек. Үн канчалык көдөндөн чыккан сайын ал ошончолук сенин арышыңдагы, чуркашыңдагы ошого таасирин берип турат. Себеп дегенде сен эгер үндү ичке алып ала турган болсоң, азыраак. Мисалы мынакей элдин баары эле манасчы боло албайт ба? Эстебес Турсуналиевдин айтканы бар. Манасты мен 15 мүнөт айткандан кийин демим жетпей калды деп. Себеби ал манасчы болуш үчүн ушул көкүрөктөгү аба кенен болуш керек да. Алар 6 саат болобу же 3 ай болобу, 6 ай болобу, айтса да 6 ай айтса дагы эч кандай арыбай, чарыкпай, чалыкпай айта бере турган деңгээлде болгон экен да. Мына ушул нерселерди мына Демосфен. Ал эми ошонун өзүнүн жанагы эки ийинен калтырап турганын эмне кылды дейт. Ушул шыпка курч кылычты илип коюп дейт. Кылычты илип коюп туруп, анан ошол жерге туруп алып, анан сүйлөдү дейт. Анан ошол жерде турганда эме кылганда шиш неме ийинге сайылат. Ана бул көрсө ордун көпчүлүгү нервтен экен да. Мына ошентип алып бул өзүнүн жанагы өзүнө зыян алып келе турган жана адаттарын, орусча вредная привычка деп коет эмеспи, жаман зыяндуу адаттарынан кутулуп атат да. Демек, мен эми ошол биз эми көпчүлүк нерсенин баардыгын тең байыркы Грецияга байлай бербейин, ошол кыргыздарга алып келгим келип атат да. Мына ошентип ошол жактан өнүктү, жазылды, сызылды дейбиз. Мына биз эми бүгүнкү күндө кыргыз тарыхынын, кыргыз этнографиясынын, кыргыз маданиятынын туу чокусу деп Манас эпосун алып аткандан кийин Манас эпосуна да сөзсүз барып кайрылабыз. Себеби Манас эпосун биз баатырдык тоорго алып барып атабыз дагы. Манастан баштап, Манастын эгерде доор баатырдык тоорго алып бара турган болсо, ошол баатырдык тоордо дагы Манас баштаган топту, Манастын жанында жүргөн Бакай атабыз, Кошой болобу, Алмамбет болобу, Чубак Сыргак болобу, же болбосо Ажыбай болобу, ушунун баардыгы тең сөзгө өтө маани берген улуу чечен көсөм адамдар болгондугун айтсак болот экен да. Мына ушул жагдайынан алып караганда, мына биз эми ушул чечендик өнөрдү биз категорияларга бөлүп көрөлү да. Бул эми өзгөчө окумуштуулар, философтор аракет кылып жүрөт, тилчилер, адабиятчылар аракет кылып жүрөт да. Бирок мына бирдиктүү бир пикир жок. Бул боюнча мен атын атабай кетсем туура эмес болуп калат. Сапарбек Закиров агайыбыздын, Жембай Муканбаев агайларыбыздын, тиги Белек Солтоноев
атабызга окшогон таланттуу чыныгы таланттар дагы ушул чечендик өнөрдү өзгөчө маани берип, өзгөчө орун кылып, себеп дегенде бул чечендик өнөрдү ошол антикалык доордон бери эле бул илимби же илим эмеспи деген маселенин үстүндө келген да. Анан ушул боюнча бул жанагы Платон бул эки тарапты тең тарынтпай тургандай жакшы бир эме сунуш айткан. Бул деген бул өнөр. Өнөр? Риторика бул өнөр. Оратордук өнөр. Себеп дегенде багы чечен болуш, сүйлөй чечен болот, көрө көсөм болот деген сыяктуу эле болуп, бул эми чечендик өнөрдө эле жөндөн жөн эле келип калбайт да. Демосфен сыяктуу болуп жанакындай эмгектин арты менен же болбосо табият тартуулаган. Муну харизма деп коет. Алла Тааламдын берген белеги, Кудайдын берген белеги деп. Кээ бир адам эч кандай окубай, чокубай туруп эле кандай көркөмдүү, маанилүү, маңызды сүйлөп койгон. Мисалы биз ала турган болсок, ошо кыргыздарда Толубайды ала турган болсок, Жеринче чеченди, Акыл кара чачты ала турган болсок, Кет Буканы алалы, кече көлдөн чыккан Жети акебизди алалы, Куйручукту алалы, булардын баардыгы тең эч кандай биз айтып аткандай мектепти же консерваторияны же бир академияны бүтүшкөн эмес. Бирок алардын бир эле айтып кеткен сөзүн бүгүнкү күндө башка тилге которо албай биз кыйналып атабыз. Ушундай да чоң маселелер бар да. Анан мына акыл категориясына келгенде көпчүлүк ошол философтор мен ушуну төрткө неме кылып атам, бөлүп атам да. Мисалы эң башында бул даанышмандык, эң биринчи. Акыл категориясында даанышмандык турат. Эми бул боюнча муну сөзүбүз кургак болбош үчүн кыргыздын макал лакаптары менен муну далилдегенге аракет кылалы. Кыргызда бир макал бар да. Данышмандын тең түшү көп болот, теңи жок болот дейт да. Демек, данышмандын тең түшү көп, теңи жок болгондон кийин бир доордо бир эле данышман жаралат деген сөз. Бул Жети акенин ичинен дагы кимиси данышман экендигин дагы биз ордуна коюп койушубуз керек. Себеби акыл категориясы боюнча муну бөлүшүбүз керек да. Мисалы дагы бир макал бар. Даанага байланыштуу. Көп карын ичинде бала жүрсө, көп карын ичинде бир бала жүрсө, даана болот дейт. Көп баланын ичинде кары жүрсө бала болот дейт да. Карасаңыз, даанышман деген сөздүн биз эгер этимологиялык түшүндүрмөсүнө кайрыла турган болсок, даана деген эле сөз чыгып атат бул. Даана адам. Акылдын акыл. Себеп дегенде бул азыр ба тил категориясына киргенде айтабыз. Бул жерде даанышман бул деген ошо доордо бир эле жарала турган адам. Бир эгерде биз бир улуу инсанды ала турган болсок, эгерде Айтматовду ошол 21-чи кылымдын даанышманы дей турган болсок, болду, бир эле ушул сөз эле жетиштүү да. Аны Чыңгыз Айтматовду дагы бейнесин ачыш үчүн, дагы андан да мыкты кылыш үчүн кемеңгер көсөм десек, анда биз бузуп алган болот экенбиз да. Себеби ал этаптарды басып өтүп кетип калган да. Анан эми биринчи даанышман болду, экинчи кемеңгер деген. Манас эпосунда аябай байма-бай кездешкен сөз да. Карасаңыз, кемеңгер деген сөздүн уңгусу кем дегенден кетип атат. Мына сиз өзүңүз билесиз, тарыхчы санжырачы катары өзүңүз кайрылып жүрөсүз. Кем дегенде улуу кем, кичүү кем деп бул дарыяга байланыштуу нерсе. Кемеңгер бир сөздө эмес, кеминдин башында да турат, кемегенин башында да турат, кемпайдын башында дагы кем деген уңгу туруп атат да. Кем деген бул башат. Ал эми баа кыргызда дагы бир макал бар. Элдин башчысы болгуча суунун башчысы бол дейт да. Демек, суунун башында турган, демек бул кемеңгер деген Манас эпосунда кемеңгер кыргыз дейт. Кыргыз 72 урууданбы же 40 уруудан турган уруу бирикмелик союз болуп атпайбы? Анын артында туруп аткан бир нече уруулар туруп атат. Бир нече союздук уруулар. Ошонун башында тургандыгы үчүн. Ошол эле Манаска дагы кемеңгер деп айтат, кыргызга да айтат. Ошол эле учурда эки кеменжер деген, эгиз атын байлаган эмеге эр бир-бирин дагы кемеңгер деген наам менен, даража менен айтып атат да. Демек, кемеңгер деп биз элдин баштап жүргөн адамдарды, 10 башы болобу, 100 башы болобу, элдин башында жүргөн адамдарга бериле турган, айтыла турган сөз экендигин биз ушул жерден аңдап атабыз да. Мына мисал менен келтирип атабыз. Андан кийин үчүнчү бул көсөм деген сөз бар да. Көсөм деген бул көбүнчө багы Совет мезгилинде Ленин атам ким айткан, Ленин атам айткан, Ленинди көсөм деген сөз көбүрөөк колдонулуп келген болду Совет доорунда. Бирок бүгүнкү күндө көсө десе эле алдар көсөгө байлап коебуз да. Көсө деген адамга мындай келип эле адамдын түзүлүшүнө карайбыз дагы, муну сакалы жок болгондугу үчүн эле көсө дейт. Көсө дейбиз. Жок, андай эмес. Ушул жерден бир окуяны айтып кетким келип атат. 1989 жылы Чыңгыз Айтматовдун чакыруусу менен Кызыл автономиялык областынан атактуу белгилүү манасчы Жусуп Момайды чакырышкан экен. Анан ошол чакырган учурда Чыңгыз Айтматов Бельгияга кетип калып,
анан Түгөлбай Сыдыкбек баштаган жазуучулар союзунда кабыл алган экен. Анан кийин кабыл алганда анан кийин узбагы келет, Жусуп Мамайды аябай чоң сый урмат менен тосуп алышат. Анан эми сөз сүйлө деп анан кийин салтанатта чыгарып анан сөз берсе, анан Жусуп Мамай мынтип сүйлөптүр. Урматтуу жолдоштор, урматтуу инилерим дейт экен. Деп баштаганда эле Түгөлбай Сыдыкбеков атабыз чыдабай кетип, ой Жусуке, бу эчеге чыгып калдыңыз дейт экен. Десе тиги киши туп карап 76-нын ашын жеп атам дейт экен. Анан десе Түгө чыдабай кетип айтат дейт. Ой, бу бизден бир топ жаш кичүү турбайсызбы? Десе анда тиги Жусуп Мамай сакалын сулап айткан турбай. Таң бардыңар эле арчылган жумурткадай болуп турсаңар, силерди кичүү экен деп эдимби деп. Мына ушул көсөгө байланыштуу нерсе да, бул эми анан көсө деген чындагында эле бул сакалга байланыштуу эмес экен. Биз изилдеп карап көрсөк дагы бир макал бар экен. Миңден көсөм чыгат. 100дөн акылман чыгат деп. Мына өткөн биз берүүдө биз баягы миңден тулпар чыгат. Миңден тулпар чыгат, 100дөн жүйрүк чыгат деп айтып атпайлыбы? Карабайсызбы? Муну ошол дагы бул да жөндөн айтылып калмак. Демек, баягы акылмандан көсөмдүн жогору тургандыгын ушул макал эле өзү ырастап турат да. Ырастап турат. Көсө чындап эле мына карап көрсөңүз, көсөсүз от жагууга мүмкүн эмес. Эгерде быкшып күйө албай турган отту көсөлөп улам абага киргизип гүлүн чүрүп турбасаң, ал күйбөйт, быкшып тура берет. Үйүңдө түтүнгө толот, тамагың да бышпайт, үйдө да жылыкпайт, эч нерсе жок да. Ошону кыргыздардан карабайсыз байкаган. Ушул көсөм адамдагы унутулуп бараткан адеп болобу, унутуп бараткан маданият болобу, салттуу болобу, ошол нерселердин баардыгын тең улам эстетип турат экен, көсө сыяктуу кызмат көрсөтүп. Айланайын андай болгон эмес, кыргыз анткен эмес, кыргыз мынткен эмес. Баягы эрдик кылып кой сойдуң, итти кылып төш тарттың дегендей, ушул маселелерди карап туруп, ушул маселелерде мына андай болгон эмес деп, баягы караңгыдан көз таап, капилеттен сөз таап бере тургандар мына ушул көсөм адамдар болгон экен да. Мына бүгүнкү күндө ошол көсөм адамдарыбыз жок, мына кыйналып калган жагдайыбыз көп болуп атат да. Себеби жаңы нерселер кирип атат, мына салтыбызгачы. Биз айтып атпайбызбы, баягы боекчу боейт десе, сакалын кошо боейт болуп, ошол өтө эгирип эргип кеткенибиздин арты менен мына ушул бүгүнкү күндө сиз деле көп көрүп жүрөсүз, жолугуп жүрөсүз дегендей, бул бүгүнкү күндө сулуу сүйлөп койсом эле, кооз сүйлөп койсом эле, эл алдында чыгып сүйлөп койсом эле, мен чеченмин деген адамдар көп да. Чечен адамдар көп боло берсин, ал жерде ичи таардык жок. Бирок ошонун баардыгын тең кыргыз баягы баардык нерсени атынан айтып чакыр деп, ала кушту атынан айтып чакыр дегендей, кыргыздар ошол ким чечен экендигин, ошол тилине жараша, акылына жараша мына ушинтип бөлгөн экен да. Анан 4-чү акыл категориясында бул акылман турат да. Акылман адам деп кимди айтабыз? Акылман. Бул баягы кыргыздардын санскрит сөзүндө эң байыркы тилинде ман бул адам деген эле. Мына ман, кен дегендердин баардыгы тең адам деген нерсени. Мисалы 8-кылымда киши деген сөз пайда болду да. Кече Енисей доорунда эле киши деген бул букара, көз каранды деген. Жолсо кээ бир улам сөздөр жаңылып турат экен да, жаңыланып турат экен, жаңырып турат экен. Мына ушул маселелер бар экен да. Демек, мынакей биз эми акылман, акылдуу адам деп кимди айтабыз? Эгер ошол кетирген чекилигин түшүнгөн адамды, оңдогон адамды. Ана ал ошол бай тажирба, топтогон тажирбасы менен ошол табигат берген. Ушул жерде эки маселе бар да. Мен ушул эми көпчүлүк изилдөөчүлөр мүмкүн окумуштуулар макул болбой коюшу да мүмкүн. Алардын өздөрүнүн пикири, алардын өзүнүн иши дегенде, мисалы Манаста мынтип айтылат да. Акылың бар, эсиң жок дейт. Эчтеме менен ишиң жок дейт. Карасаңыз, биз акыл эсти пайдаланып жүрөбүз дагы, бул жерге келгенде, эмне акыл эсти бөлүп атат мына. Манасты Бакай атабыз дагы, керек болсо Алмамбет, керек болсо Ажыбай дагы Манасты тилдеп койгон. Жана Ырыспай Исаков чоң Манасчы айткандай, Манас мен Манаспын деп эле Манас дардайып отура берген эмес. Манас дайым эле Манас дагы өзү сөзгө өтө маани берген. Манас сөзгө маани бербесе, Манастын артынан эч ким ээрчибейт эле. Манастын чоңдугу үчүн эмес, Манастын эрдиги үчүн эмес, Манастын сөзү үчүн, сөзүнө тургандыгы үчүн мына анын артынан ээрчиген. Мына биз билебиз, Манастан чоң, Манастын күйөө баласы Жар Манас, Манастан 1,5 эсе чоң болгон. Жар Манас. Ана ошон үчүн баягы Манастын ордуна жанагы зынданга түшүп аткандыгы үчүн кийин өзүнүн Карлыгач деген карындашын берип атпайбы Манас эпосунда.
ошол мен ордун мен үчүн сен зынданга түштүң эле, мынакей менин карындашым алып экөөбүз туугандаш алды деп. Демек ал жарманасы чоң болуп атат. Демек адам кыргыздар же болбосо деги эле адамзат же болбосо жамаат деги эле ошол сулуу сөзү үчүн эмес, мыктылыгы үчүн ээрчибейт экен да. Ошол сөздү түшүнгөндүгү үчүн. Элдин артынан сөз ээрчите ала тургандыгы үчүн мына ээрчиткен экен да. Ошон үчүн бул жерде акыл менен эсти бөлүп карап атканым ушулда, акыл деген жараткандан берилген 12 жашка чейин эле берилет экен. Мына карасаңыз 90го чыккан данышман адам дагы кээде бала кыялданып кетет. Бала кыялданып кетет. Тайминингизи келип кетет, чүк ойногусу келип кетет. Бир жаштардын бир кичинекей бир топтошуп алып кызыктуу нерсе кылып атса, аты эсти келип кетет. Менде ушинтип элек, тигинтип элек деп бала чалпоо кыялы козголуп кетет да. Демек ал жан дүйнөсүндө 12 жаштагы акыл турат. Ошол ойногон, ошондо ойногусу келет, жаш болгусу келет. Ал эми эс деген бул менин оюмча бул тажрыйба. Акылың бар, эсиң жок деген. Сен баягы көргөндөн көрөлең көп. Ушул маселелерди түшүнбөйсүң дегенди Манаска айтып атат да, акылың бар, бирок эсиң жок. Себеби эсиң деген мындай нерсени башыңдан өткөргөн эмессиң. 40 урууну чогултуп сен мурун курултай өткөргөн эмессиң. 40 урууда 40 ою чыгат. Жаказы башканын жаны башка, түтүнү башканын түйшүгү башка деген кыргыздагы айтылып келгендей сөздөй, бардыгы эле биздин айтып аткан нерсе элдин баарына жага бербейт. Бирөөнө жакса, бирөөнө жакпайт. Антипатия, симпатия, эмпатия деген маселелер бар да. Октябрь мырза. Сіз ошол эле Калыгулда бар. Калыгул Олия деп атпайбызбы? Бул акылман киши болгон, алдына көрө билген десек болот. Ушул иш карып калганда аксакалдар чогулуп сүйлөшүп атпайбы? Сиз эл жыгылып, жер кыдырып жүрөсүз. Сизде кишилер чыгабы? Жаштардан чечен барбы же беш эл калдыбы? Кимдерди биз чечен деп айта алабыз? Сиздин ордуңуздарда башчы киши барбы деп айтканда. Эми биз ошол жана биз жети аке деп атпайбызбы мисалы үчүн? Ошо жети акенин кимиси чечен, кимиси акылман, кимиси данышман деп түшүнөбүз. Эң сонун суроо болду да, агай. Мына ушул маселелерде жана мен башында айтып өткөн авторлор аябай аракет кылган бөлгөнгөчү. Эми жанагы акыл категориясынан эгерде мына тилдигине бөлө турган болсок, ошол эле Белек Солтоновдун, Закиров агайлардыга бөлө турган болсок, булар төрткө бөлгөн. Төрткө конкреттүү түрдө бөлүп жүрөт. Акыл чечен, көрөгөч чечен, тил чечен, анан кургак чечен деп. Кургак чечен. Эми акыл чеченди айтып көрөлү да. Акыл чечен деп бул баягы адамзат жумуру баштуу, айры буттуу адамдын оңой менен келе бербеген. Булар көп сүйлөбөйт. Булар эч көп сүйлөбөйт да. Жанакындай оюн тамашага да кошулган эмес да. Мына жети акенин ичинен Сартаке ушундай нерселерге кошулбай, мындай өзү оор салмактуу киши экен. Улам ары капталына карап, бери капталына карап жатып, ошол жанакындай аш тойлорго келгенде, курултайларга келгенде жамбаштап жатып, өзүнүн кыялы менен, өзүнүн ою менен алышканды жакшы көргөн адам болгон дейт да. Демек мына бул жерден караганда, эгер Манастагы Бакаятан ала турган болсок, Манастагы эле Бакайдын сөздөрүн алып туруп, өзүнчө сонун кылып китеп кылып жаратып койсок болот эле да. Бул иш кылынбай жатат да. Мына бул жерде Манаста Бакаятта болсо, жети акенин ичинен акыл чечен. Мынакей бул Сартакеге таандык да. Ал эми ошол эле тиги Сартакеден сурайт эмеспи? Тиги сиз акыркы күндөрү тилешим деп эле тилешти оозуңуздан түшүрбөй калдыңыз. Эмнеге? Сыры эмнеде? Дегенди айтып атпайбы? Балдар деп мынтип атпайбы? Балдар тилешим деп айтканын себеби бар деп. Тилешим деп айтканы бул тилешим деген бул тилешим деп күндө жалынып аткан меники эмес. Же болбосо тиги Тилекматтын балдарыныкы эмес. Бул кыргыздын энчизине жаралган деп. Анан тилеш деп айтпаганда кимди айтам деп. Мында акыл да бар, мында тил да бар деп айткан экен да. Себеби мына тил чечендикте, күн айтса күн чарчабаган, түн айтса түн чарчабаган. Уккан нерсесинин бардыгын тең угуп аткан адамды өзүнө арбап алган. Өзүнүн сөзү менен тартып алган да. Канча санжыра болобу? Мисалы жанагы Жеңижок менен Арстанбектин экөөнүн жолугушуусунда деле айтылып атпайбы? Үч нерсени айтып атпайбы? Жана Арстанбекке айтып атат го жанагы. Арстанбек Жеңижокко айтып атпайбы? Биринчи сенин айыбың санжыраны билбейт экенсиң дейт. Экинчи айыбың дейт комузду күрөктөй кармап алып, комузчулугуң жок экен дейт. Үчүнчү бирөөнүн үй бүлөсүндө бу аялды бузуп алып, каргышка калып калган экенсиң деп айтып атпайбы? Анысы кандай бул тил деген жалаң эле көркөм коо сүйлөп койгондо эмес да. Ошол ар бир элдин санжырасын, эң биринчи санжырасын, тарыхын, маданиятын, үрп адатын, каза салтын бүт бардыгын тең, анын өзгөчөлүктөрүн бардыгын тең билишкен. Мына ошол Тилекмат акебиз казактарга элчиликке барабы? Же Кокон хандыгына элчиликке келеби? Ошонун бардыгын тең бүт маселени чечип кетип атпайбы?
хан катары келип ал жерде мынакей жазма булактарда калып калбадыбы, көлдүн ханы деген жазма булактарда атайын бар. Демек ошол маселенин бардыгын тең чечип атат да. Мына бул жерде мына ушундай жагы бар да. Анан жанагы көрөгөш чечен деп атпайлыбы? Көрөгөш чеченди мына туура айтып атасыз да. Жанагы бул жанагы кадимки эле Калыгул Олиянын айтып атканды. Сиз мынакей келечекти көрөбүз. 6000 7000га чейин айтып атпайбы? Мынакей булар көрөгөш дегенибиз ошол алдын ала көрө билгендик. Мына бул жерден жалаң эле карап көрсөң Санчы Сынчынын эле айткан, Санчы Сынчы Болот атабызга Талакей энебизди алып берип атканда, деп турган айтып атпайбы? Мындан кимдер чөт билесиңби деп. Мисалы бир эле ушуну кайсы ким чечмелеп бере алат? Ат качырбас боз айгыр туулат. Карасаңыз, ат качыргыс боз айгыр туулат. Мындан баш моюн чыгат. Баш койкоң чыгат. Карасаңыз, эми муну ким чечмелеп бере алат? Муну чечмелей турган дагы чечен керек да. Мына Санчы Сынчынын эле бир эле айтып аткан сөзү кара кулак моюн шер чыгат мындан. Баш койкоң чыгат. Баш койкоң чыгат. Ат качырбас боз айгыр чыгат деп айтып атканы ошону муну айтып атат, Мына ушундан ат качырбас боз айгыр дегенин көрсө кимиси келет ошонун баарын батырган. Сен бөтөнсүң, сен саяк экенсиң, сен сарбагаш экенсиң, буу экенсиң, сен атаң менен биз чабышканбыз, эр өлтүргөнбүз, кун бере элексиң деп отурбай, мына Манас батырган сыяктуу, кулалы таптап куш кылып, курама жыйнап, куш эл журт кылгандай, ошону ат качырбас боз айгыр деп. Мисалы деле азыркы күндө жылкы баккан мына жылкычылар билет да. Кээ бир айгырлар кандай болуп, качан, жай келеби, күз келеби, бээлерин келеби, байтал келеби, баардыгын тең ала берет. А кээ бир айгыр бар, чунаңда эле аны тепкилеп, кубалап, жардан алыс качырып өлтүрүп салат да. Мына адамды дагы ошол жылкы мүнөзгө салыштырып аткан ушундон да. Карасаңыз, мына ушул жерден келип Санчы Сынчынын айтып аткан, Толубайдын айтып аткандары ушундан да. Ушул нерселерден. Бул жанагы 7 муунду айтып атат. Менден ким чыгат дегенде сенден ушулар чыгат. Деп ал төрөлө элек, ал элек. Ал аялды ал элек. Ал элек жатып эле мынакей 4-5 муунун акырында барып туруп сен тукумган тиги усталар чыгат деп атат. Болоттун тукумун айтып атат. А усталар чыгат дегени азыркы заманда көрсө инженерлер, окумуштуулар. Бүгүн алар сарбагыштардын урусунан алып биз ошолорду көрөбүз да. Ошолорду көрүп жатабыз да. Демек, мына бул жанагы көрөгөч дегенибиз ушул Куйручук атабыздын жанагындай жазуучуларды сындаган жери бар да. Сенин эбелектей шашмалыгың болбосо, сен көпкө барат экенсиң деп, көпкө барамаксың деп кейип коет Жомарт Бөкөнбаевга. Айткандай эле 1944-жылы Жомарт Бөкөнбаев шашып барып күндө отуруп жүргөн ордуна отурбай, машинанын үстүндө Манасты тартам деп жүрүп, мына ошондон каза болуп калды. Мына ушуга окшогон нерселер бар экен да. Бул Куйручук деп айтып калдың. Куйручук өзү бул куудул эмес. Көрөгөч киши болгон, акылман киши болгон. Муну саяктын санжырасында, өзүң да саяксың да. Саяк санжырасында айтып атпайбы? Бул жанагы Балбак Нусуп деген агалар болгон да. Аталары. Ушу Балбак баатырчылык кийин казактан нуу жеп келип анан өлбөдүбү? Ошо Балбактын колдогону Көкбөрү дейт. Карышкыр болгон. Анан айтпайбы? Балбак өлгөндө Көкбөрү дөңгөчү улуп туруп ылдыйкага кирип кетти дейт. Ошол аяк Куйручуктун айылы экен да. Кийин айтып жүрүшпөйбү саякта? Куйручукка Көкбөрү кезиккен экен деп жүрөт да. Бекер эмес да муну колдогону. Мына ошондон жанагы жеке эле бул куудул эмес, бул көрөгөчтөг киши болгон да, алдын ала айткан киши болгон. Мына жана Сартаке жөнүндө айтып калдык. Урматтуу замандаштар, биз кыргызга, биздин барктууларга жакындайлы. Бул көркөм сүйлөгөн эмес, мазмундуу сүйлөгөнү, ойлуу сүйлөгөнү, отурумдуу сүйлөгөнү, бул сөзгө маани бергени, бул элге окулуктуу болуп атпайбы? Мисалы үчүн бир эле окуясын айталы. Баягы Сартаке тойго барып отурса, жаштар өзүнчө сүйлөшүп отурушпайбы? Тууган деген эмне, душман деген эмне деп. Эми тууган деген эме, душман деген эме ар ким өзү аныктама берет. Сүйлөп атса, Сартаке кошулуп атпайбы? Көбүрөөп сүйлөгөн сөз душман, ачык айткан сөз тууган дейт. Аныктамасын башка. Бул өлгөн адамда айла жок, жаманда айла жок дейт, туурабы дейт. Жок балдар. Өлгөнгө айла табылат. Аны жууп, кепиндеп жерге коюп койсок айла табылган ошо да. Жаманды жорго мингизип, торко кийгизип, барктасаң да жамандыгын калтырбайт. Жаманга айла жок деген да. Карабайсыңбы? Ошол кандай ой, ошонун баары азыркыча
Окулуктуу болуп атпайбыз. жыгачтын ириси түзөлөт, адамдын ириси түзөлбөйт деген ошону айтып атат да. Ошондой айтканын карабайсың, бул өтө акылдуу киши болгон. Жанагы бир кыскала айтып коеюн. Ормонхан Илеге барып, кыргыздын жери Иле. Эмне үчүн барбайсың деп, Ормон акылдуу киши болгон да. Ошон өзү барып турганда аягынан казактар кызым кыла баштаганда кышында качып келип көлгө түшкөн да. Көлгө чыгып отурганда анан бугунун жармандары баягы Боронбай, Тилекмат, Балбай, Сартакелер өрлүктөп барып отурушат да. Ормон баягы өзүң билесиң, мында шокуна отуруп алып жерди карап, адам тике караган эмес да. Отуруп алып анан бугулардын, бийлерин мындай бирден карап келип анан Сартаке токтоп атпайбы. Бул сени көптү көргөн көсөм, жаакты жок чечен, кара кылды как жарган калыс дейт. Кана айтчы. Алтык тыртайган кебетең менен эмнен көсөм, эмнен чечен, эмнен калыс дейт. Демек өзү арык киши болсо керек. Анан бул кандын эмне айтканы унчукпай турмай айтып атпайбы. Мен көсөмдө чечен эмесмин, бирок көрө көсөм болот, сүйлөй чечен болот дейт. Топ жарган жерге отуруштарга барып, кыжылат маселени туура чечип, туура кабыл алып, туура бүтүм чыгарган адамдарды кара кылды какчарган калыс дейт эмесми дейт. Сени данышман деп коет экен. Эмнең данышман дейт. Келиндерим тергегенде данышман экен деп коет дейт. Келиндериң тергебегенде ала топу кийген, жыртык чапан кийген анжандык эле сартмын дечи. Эгерде сен анжандык сарт болбосоң, акылга март болсоң, мен бир табышмак айтайын, таап көрчү. Тапсаң бул Боронбай алып келген жылкын баары сеники болот. Таппасаң ушундай жылкы кайра айдап келесиң дейт. Бул ойдо болбогон жорук го дейт. Бул ойдо болбогон жорук эмес, сыноо. Макулсуңбу дейт. Баягы башыңды карап турган өйдө карайт да, бугулардын бийлери эмне деп атат десе, бугулардын бийлери мындай түз туруп, сүйлөй бер дегенди айтат да. Табышмагыңыз кандай дейт. Табышмак мындай. 90 торгоюм бар. 40 чилим бар. 30 казым бар. 5 безбелдегим бар. 2 акчардагым бар. 1 кашкалдагым бар. Мунун жандырмагы бар. Тапчы дейт. Шашпай айтайынбы дейт. Шашпаганда таң атып кетпейби? Бесең азыр айт. Азыр тап. 90 торгоюңуз 90 күн кыш эмеспи? 40 чилиңиз болсо 40 күн чили жетпайбы? 30 казыңыз болсо бул 30 күн ороз эмеспи? 5 безбелдегиңиз болсо бул 5 жолу окчу намаз да. 2 кашкалдагыңыз болсо бул айт. Курман айт, ороз айт. Ал эми 1 акчардагыңыз бул жылына 1 келчи нооруз эмеспи дейт. Ой тобо, уктум эле. Энең абысындарына барып алып, бул бала ичимде эле сүйлөп, туйлап атат, кантип туйм деп айтса, кантип туумак элең, башкаларды кандай туйсаң ошондой эле туйсуң деп айткан сенсиң да дейт. Ошол мен болсом керек. Мен жайма чарчадым, сиз менен кайым айтышкым келбейт дейт. Эмне кайым айтышкың келбейт? Кайым айтышпайсың. Кезек сеники. Чегирткенин алың көрүп канын сор дейт. Чегирткедей жоксуңбу? Калың каптап чегирткелер талганы каптайт. Анда эч кандай ачлык калбайт. Сиз айбан чегирткени айттыңыз. Биз адамбыз, акыл төгөшөлү, сөзгө келели дейт. Ой оңбогон сарт десе. Саза Боронбайга алып келген жылкылардын баарын бер дейт. Эми сен айтчы, мен таап көрөйүн дейт. Баягы Сартаке ойлонуп туруп айтып атпайбы? Билбей калып, карына калбайын дегендей. Суу атасы ким? Жол атасы ким? Сөз атасы ким дейт. Суу атасы Сулайман, жол атасы жолоочу, сөз атасы Жеренчи. Таптыңбы? Таптыңбы? Айтпайсыңбы дейт. Сиз баягыда караңгыда көз ачам, туңгуюктан жол табам деген адам ушуну билбей калса кандай дейт. Хан болуп туруп дейт. Сен менин хандык даражамды кемсинтпегин. Тапсам таптым деп айт. Кана чечмеси кандай дейт. Суу атасы булак, жол атасы туяк, сөз атасы кулак дейт. Чечмелеп бер дейт. Булактан суу чыгып акырындап отуп дайра болот. Суу атасы булак дегеним ошол. Жолду туяк басмайын, жол салынбайт. Жол атасы туяк дегеним ошол. Сөздүн жаманында жакшысында кулагы угат. Сөздүн атасы кулак дегеним ошол дейт. Бул карап туруп айтат.
Мен айтқан табышмақты орман таппа қойды. Мен айтқан табышмағын батырай тағып қойды белге мақтанасың жар салып. Айт, антсең дегенде. Ой, қойыңызшы, айтпайды эле қояйын. Мақтанбайды эле қойын, мені жайыңа қойыңыз деген. Қарабайсың, бұл сөзді маани беріп, шындай қандай қоз, жана укулуктуу, отурумду, мазмунду сөздөр сүйлөшкөндө ормондо бекерекчи болгон эмес да. Мен ошону токтолуп атам да, биз кыргыздын баалуулуктары көп. Ошо кыргызга да токтолуп, кээ бир тигил бул адамдарга бир маани берип кетели. Мисалы үчүн биз акылман деп Калыгулду айтып атпайбызбы? Калыгул өзү өтө ойчул, баягы хан болсо да коркпой айткан кишилер да. Сартаке жөнүндө сөз болуп атканда айтпадыңызбы жанагы курсакта жатып сүйлөгөн депчи. Ушул могу Тилекмет акенин дагы төрөлө электе санчы сынчы. Эми санчы сынчы десе эле бир эле сынчы эмес, көп бир нече. Анан баягы ошол даража санчы сынчы деп берилип калган үчүн ошол айтылып калган да. Санчы сынчы Тилекмет аке төрөлө электе ушул бешикти карап туруп анан ушул бешикке ким жатса дагы ушул жаактууга жай бербеген. Жаактууга жай бербеген. Акылды чечип караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан мыкты кыргыздын чоң чечени чыгат ушундан деген экен да. Анан десе жанында турган угуп турган айтат экенде, сынчы десе эле катуу кетип калат экенсиз. Аны кайдан билдиңиз дегенде муну айткан экен да. Бул жерде моногул арча бешикке булбул уялаптыр деп. Бул жерден айта турган нерсе ушул төрөлө турган адамдын деле көптөгөн нерселери алдын ала белгилер болот экен да. Жана мына сиз айтып атпайсызбы, ошо кулак боюнча айтып атканда дагы мына бул жагынан дагы мына төрткө кыргыздар, кыргыз окумуштар төрткө бөлөт да. Кабыл алуу. Кабыл алуу болбосо каяктан сечен болосуң? Мисалы ошол кабыл алуу угуп, бизде эми жазуу көп өнүкпөй калып, озекелдик чыгармачылык аябай көбүрөөк өнүгүп калып, ошондон уламынан кабыл алуу күч алып кеткен да. Ошондуктан жанагы жомокторубуз, апыртмабыз, табышмактарыбыз ушулардын баардыгы тең биздин жанагы эске тутумубузду аябай күчөткөндүгүнүн белгиси да. Мисалы ошонун кабыл алуусу боюнча дагы айтылган жерлер бар. Мисалы төрткө деп атпайсызбы? Мисалы куйма кулак. Бир укканын өмүр бою унутпаган. Ошол кандай укса, ошондой сөзмө сөз. Ошол куйма кулактык бул жана тил чечендер дегенде жалаң эле кара сөз менен айтыш эмес, тил чечендер булар акындар, төкмө акындар. Азыр айтып аткан төкмө акындар мурун ырчылар деп эле жалпы жонунан айтылганда, жомокчулар же ырчылар. Жомокчулар деп манасчыларды айтканбыз, ал эми ырчылар деп мына бүгүнкү күндө төкмө акындар. Ошолорду кандай айтса ошонун баардыгын. Мына азыр мына сиз айтып атып ошол жана куйма кулактыңыз да. Кээ бир адамдын деле, кээ бир адам китептен жакшы окуп туруп, жакшы түшүнүп туруп ошону айтып берет. Кээ бир адам китептен окуса көп эсте калбай калат да, укса, угуп туруп ошону кайра өзүндөй кылып кайталап айтып берет да. Бул феномен да өзүнчө куйма кулактык. Эң жогорку стадиясы да. Бул эми ошо куйма кулактык. Анан акма кулак дейт. Бул жагынан айтат, экинчи анан бөлүп калат. Таш кулак дейбиз. Ал деген такыр кирбейт. Ал эми анан кум кулак дегенде түшүнүк бар. Кум кулак дегенди ал кум болуп кирет, бияна киргени кирет, калган киргени дагы канчасы сыртка чыгып кетет да. Карасаңыз ушул кабыл алуунун дагы кыргыз ушул жагынан өзгөчө карап атат да. Мисалы кабыл алуу боюнча дагы бир сонун бир окуя бар да. Кадимкиле жеңи жок өзү баягы эми мунун акындыгы боюнча бир да акын буга кишиге тең келе албайт да. Тең келсе бир Арстанбек тең келиши мүмкүн, ашышы мүмкүн да. Бирок жеңи жокко жактуу тең келе албай турган чоң акын болгондо. Эми аккан сууну 7 күн айтып түгөтө албайса, бир кыр кол менен бир түп шыбакты тетиги Андижандан Аксыга келгенге чейин түгөтө албай койсо, жумурткадан араң чыгарып атса, демек сөздүн гени, сөздүн байлыгынын баардыгы ошондо болуп атпайбы? Анан ошол киши комуз үйрөнөт элем деп Ниязалыныкында бир 3 ай жүргөн экен. Анан ошол 3 ай жүрүп ырчы күнү араң черткен экен да. Четкен үйрөнүптүр. Анан Ниязалы ошо чыдабай кетип айтыптыр да, сендей зиреги жок адамды көргөн эмесмин депчи. Сен эмес мына могул жерде тиги кекиликтерим комуз черткенди үйрөнүп алды деп. Кекиликтерди баягы жем берип көндүрүп коюп турда, кадимки баягы Кудай берген мүнүшкөр сыяктуу болуп. Баягы неме кылса, нар секирип, бер секирип, жем сураган нар берип, жанагы кылдан секиргенде тырмактары тийип кетип үн чыгып экен да. Ошо Ниязалы жанагы ушунчалык чоң комузчу болгон да. Ал жанагы өзү төкмө болгону менен чоң комузчу болгон да. Мындайча айтсак ошол чоң комузчулардын комуздун кара күнүн атасы деп да айтып койсок болот да. Анан ошол ошентип атат, жеңи жокко элестетсеңиз.
Демек ар бир адам эле ошол баардык эле өнөрдү бирдей алуу мүмкүн эмес да. Мына ушулга байланыштуу да нерсени айта кетишибиз керек экен. Мисалы адам атадан 40 кайып деп маселе бар да. Бул жөн эле айтылып калган нерсе эмес. Мына бүгүнкү күндө 5 кайып деп атпайбы? Жок. Ошол 40 кайып. Адам атадан калган 40 кайып. Кайып деген бул илим деген нерсе да. Илим. Муну кассаң улам чыгып бере турган маселе да. Мисалы муну биз азыраагын эле айтып атпайлыбы? Насип кайып деп көп айтабыз, нике кайып деп көп айтабыз, туурабы? Ал эми ошол учурда дидар кайып, сапар кайып, каскак кайып пайдаланып жүрөбүз да. Каскак кайып болуп каяктан келе калды бул депчи. Дидар кайып, мисалы сапар кайып, насип, дидарлаштың, сапар кайып болуп келдиң, бирок насип бир ортодон бир тамакты бөлүп жебегенден кийин сен насиптеш болгон жоксуң. Анан шамал кайып, жел кайып, анан өнөр кайып. Бир энеден, бир атадан 5 бала бир тууган чыгып атат, 5 баланын 5 балага башкача өзгөчөлүктөрү бар да. Карабайсызбы? Бул жерден дагы өнөр, өнөр. Анан ошондон дагы илме кайып деген дагы бар. Илме кайып бул жанагы Юдакиндин, Карасаевдин сөздөрүндө дагы, сөздүктөрүндө жүрөт. Илме кайып деген нерсе карасаңыз, мисалы, ошол бүгүн айтам деп келген нерсеңди бир жерге барып айтам деп келген нерсеңди айтпай башка нерсени айтып алып кетип каласың. Азыр эле айтам деп турган ой учуп кетет. Карасаңыз, илме кайып деген нерсе 70 жашка чыгып калган даанышман адамга келбеген, эчикте чүк ойноп жүргөн балага, же болбосо эчки кулагын кайтарып жүргөн бир кызга келип калышы мүмкүн. Бул бизде Жеринче чечендеги акыл кара чачтагы эле, же болбосо кечээ күнү өткөн санжарларда деле айтып атпайбы? Сен каякта жашайсың десе, 40 найзалуу үйдө жашайбыз. Түлкү баатыр. Түлкү баатыр менен Түлкү баатырга Санчы сынчынын кыз тандап алып берем деп аткан жагындачы. Карасаңыз, бул ошол илме кайып да. Карабайсыңбы? Даже сынчы дагы ошондо адашып калды. Баягы 40 сынчы адашып калды. Издеп 40 найзаны издеп. 40 найзалуу үй кайсы болду экен деп издеп жүрсө, баягы үзүгүнөн көрүнгөн жанагы сайма алачыкта жашаган эле байкуш карапайым адам экен да. Ушуну айткан турбайбы депчи. Бул жерде дагы өтө маани жатат да. Бул ошо илме кайып деген ошол жанагындай Сартакеге берип аткан сөздөрдүн баардыгын тең мына Сартакен жана айтып сонун нерселерин айтып бербедиңизби? Урматтуу замандаштар, мына Октябрь мырза жакшы айтты. Санчы сынчы Түлкү баатырга келгенде Түлкү баатыр тартынып атпайбы? Сен болотко жана Таалакени алып бердиң, балдар төрөлдү. Сен мага алып бербейсиң деген сөз бар да. Жүр анда мен сага аял алып берейин деп издеп жүрүп жана кызды таап атпайбы? Анан кыз жанагыдай суроо бергенден кийин баягы биринчи жактырбай коет. Түлкү жана айтат, жок, ушундан накта баатырлар төрөт деп. Ошо түлкүдөн, саяк түлкүдөн Качке баатыр Мурат төрөлөт да. Качке баатыр ошондон төрөлөт. Мулай берсең. Жана Качке баатыр Эралдын атасы. Мына ошол эмес адамдын жанагындай физиологиясын карап туруп, анан келечегин карап туруп анан айтып атпайбы? Мен да бир кыргыздын баягы айтар элем белгилүү кишилер болгон, ошол эле акелерди айтсак, мисалы үчүн Калыгулду Олянды айтып кетпесек болбойт. Бул Калыгулду алдын ала көрө билген адам, бетке айткан адам да. Өзүң жакшы билесиң. Калыгулду мен абдан сыйлайм. Анан азыр айткан сөздөр мына азыр биз жетип көрүп атпайбызбы? Бул баягы ормон илеге барып кыргыздын жерин казактарга өткөрүп жиберебиз деп илеге барып отуруп, аягында казактар кодулап, кар түшүп, баягы жол жабылганда анан баягы ашып келип көлгө түшкөндө. Көлгө келет. Анан бирок кантке менен бир тууганы акыл айтпасам болбойт, ине эмесиме айткан угар деп анан бул инисине келгенде ормонгочу. Ормонго келип ошо айтканы бар да. Өзүң карасаң бул баягы эки адамдын диалогу да. Ушундай маанилүү, баягы кыска нуска дейбизби, баягы мазмундуу да. Мен ошону бир аз келтирип көрөйүн. Баягы казактан келип отурбайбы? Баягы кирип отургандан кийин айтып атат. Бөтөн жерде султан болгучу өз жериңде ултан бол дейт ормон. Казакка бардың. Айтканыңызды уккан жоксуң. Элиңди түшүккө салдың. Бирок кайра көчтүң. Көчкөндө өз жериңе келбей көлгө түштүң. Бугулар кандай кабыл алды сени? Дегенде баягы ормон өзүң билесиң да кандай отурат. Тикке карабайт. Кандай кабыл алмак эле. Баш терисин билем го. Башынан ичи кара. Кыргыйдан качкан бөдөнөдөй болуп чээнде жатат да бөгүп. Булардын көргүсү дагы келгиси да жок дейт. Кеп келгенде эмес. Аягы барып кошулат. Кеп башкада. Казактын Кенесары Норузбайдын башын алып, жигиттерин найзага сайдырып,
20 миңде аскерин кырып салып, Балхашқа сүрүп салып, арадан 5 жыл өтпей, кантип Казакка барды? Кайсы акылың сен айтып барды Казакка? Сен эмне казактар Кенесары Орозбайдын кегин албайт деп ойладың? Рас, куйругуң түйдүң, кайра качтың. Жобосо башың кетмек. Сага эмне Орман? Жер жетишпей. Орто Токой 11 жылга Семиз Бел, Кара Кочкор, Ара Көл, Эки Кемин, Эки Нарын, Капчыгай, Орто Токой, Куланак, Арпа Аксай, Сарыбашдын жери эмеспи? Орман, Кудайды карасаң болот. Беденин өз тойсу да көз тойбейт болосуң. Суу Самыр, Соңкөл, Ысык көлдү, Сол Тосаяк бугуларыңа көрбөйсүңбү? Алар да сенин букараларың. Алар да ок атыңгысın, жашасын. Ой Орман, кетмен кармап, жер чаппай, бир сындырым нан таппай, карапсың беле обор ачылган жаянсың. Мунда качан токтосуң сен? Мына түпкүдөн орус келетат, узун чөптү уруп келетат, кыска чөптү коруп келетат. Ушундай чабалдык кыласыңбы? Элиңди башкарганың орус болор. Мал бакканың доңуз болор. 1000 кишиге 1 киши болуш болор. Алакандай кыргызыңа кара ташың конуш болор. Андан кийин бир аламзат заман болор. Ичкенин ит ичпеген сары суу болор. Тоонун каманы орой, коонун шамалы орой. Чалырдын көзү, жамандын сөзү орой. Орой менен опкокту бийликке койсоң көбөт, андан ары өзүнөн өлөт. Көпкөнүн бир ажалы суудан, бир ажалы жаңжалды чуудан, бир ажалы аткан октон, бир ажалы тайып баскан боктон болот. Бокко жығылған жер сені жүрсуunu булгайт. Сен элиңди адилет башкарбасаң, тактыңан айрыласың ойронум. Мына Карышкырдагы өлтүргүн тиштеп барып багат. Биз Карышкырдай болбой калдык. Ансыз дагы төккөн кумдай баары өтөт, аккан суудай баары кетет деп айткан экен да. Мына ушул жерде токтоюн, кандай маңыздуу сөз. Баягы айткан сөз акыл болсо уккан кулак макул болот дегендей Орман учуккан жок да. Кийинөлөрүндө айтпадыбы? Кап, же катынын сөзүн, же калыгул айткан сөзүн укпай кап деп сөзү бар да, өлүп бараткан айткан сөзү бар да. Токтот, эл менен чабышпа деген акылы да. Мына көрдүңбү? Ушул сөздө канча бай эмес философия жатат да. Адам хан болсо дагы ошонун агасынын сөзүн туура түшүндү. Бирок баягы ичкүйдүүлүк бар да. Мына мен айтарым, калыгулда бекер киши болгон эмес. Ошонун баарын көрө билип атпайбы? Ошол мына Орман хан ошол кутту учуруйду да. Ошол өсө турган элде, өсө турган элдин ханы дагы башкача болот экен да. Ошондон калыгул таарынып кетип калды да. Калыгул ошондон. Мисалы башка өлкөлөрдө, элдерде сөзсүз түрдө данышпандан биринчи отургузгандан кийин анан өзүнүн хан тактысына отуруп атпайбы. Бул деген сөздү, улуулукту, касиетти урматтагандык болуп эсептелет да. Карабайсызбы? Биз эми мына Калыгул атабыз жөнүндө айтып атканда Мойтат аке жөнүндө айтпай кетсек да болбос да. Мисалы ошол аке бир эле кичинекей окуяны айтайын. Биз билгенден, элден угуп жүргөндөн айткан сөздөрүбүз, уккан сөздөрүбүз бар. Ошол Мойт аке муну билесиз, кадимки муну саяпкерлиги дагы, мүнүшкөрлүгү да болгон. Мүнүшкөрлүгүн баа бүтүп жаш өтүп кеткенде эми коем саяпкерлигине деп саяпкерлик отурган да. Бул дагы чоң касиет да. Ошол жаныбарды ошол карап туруп, ошону сынап, канчалык сынап, жанагы анын кандай күлүк экендигин, кандай күлүк, жорготуулабы же жортоктуулабы, ошондон чейин карап, аны кантип аны тапташ керек, кантип кошуш керек, анан каерден оозун кой бериш керек деген нерсенин баардыгын тең жанагы чабаган чабандесине чейин түшүндүрүп берип атпайбы. Мына ошол кайсы бир жылдары дейт, казак менен кыргыз каркыраны чогуу жайлайт дейт. Аны ошол жерде бир чоң аш болуп калып, анан бул жактан Сартакени дагы, Сартаке дагы күлүк кармачы экен. Тору чоң тору деп анысынан келип анан тиги Мойт аке да, Мойт аке кашка күлүгүн кошуп анан алып барып анан кийин караса казактын ким чыгат десе казактар бекитип боз үйгө багып чыгарбайт. Анан эми мына башталат дегенде анан эмтип караса казактын кашкасы. Атаң көрүп бирпи кармаса ушул кармашат экен деп анан чабаган баласын айтып атпайбы? Марага жакындаганда бир атаңды көрүп жарым күндүк тери калган экен. Кичине кыйналып калат, бирок марага жакындаганда сен оозун тартып кой деп. Өзүнүн кашкасынчы. Анан тиги эмне айтканды кыл дейт. Анан аңгыча болбой эле ошол менен ошол болот.
анан баягы чагым эме марага жакындап калганда, бир 2 чакырым жакындап калганда, баягы айткандай оозун тартат. Анан тиги кашка учуп алдыга келет. Анан казактар эле жатып калат. Түмен морой мөрөй биздики, намыс биздики, казак деген ушундай, казактын аты күлүк болгон, кызы сулуу болгон, эри тиги баатыр болгон, ушундайбыз деп эле жатып калганда анан ДМ кырганда анан мой чыр чыгарат. Токтоп тургула, туугандар, бу кандай? Андай болбойт. Бул деген ат меники. Деп анан дегенде эле анан ат меники деп чыр чыгарат. Чыр чыгарганда эле анан жана казактын аты меники. казактын аты меники дейт. Казактын аты бул меники. Муну 4 жыл мурун, 5 жыл мурун урдап кеткен. Энеси бооз кезинде урдап кеткен. Мына быйыл асы чыкты мунуңар. Бул меники. Дейт анан Сартак эмне болуп атасың дегенде мындай карайт. Сартак мен болуп атам. Билесиңби дейт. Билем болду. Өзүм чечем. Анан кийин неме кылып отуруп анан чечилбей калат, байге берилбей калат ал күнү. Анан кийин ошол жылда 90дан ашып калган казактын бир чоң аксакалы бар экен. Азыр эсимен чыгып кетти. Аксакалын чагалтыртат экен. Ал казак менен кыргызга бирдей таанымал болгон, кадыр баркка арткан киши экен. Калыс адам экен. Анан ушул маселени чечип бериңиз. Кыргыздын бир байы келип алып, мына ушинтип аты экинчи калып калса чычалап, бул байга ат меники деп атты талашып атат дегенде, анан бу далилиң барбы дейт экен. Далилим жок дейт экен. Анан кантип далилдейсиң дейт экен. Атың жок болсо, далилиң жок болсо кантип далилдейсиң дейт экен. Кандай деңгээлдеги тапшырма бергиле, мен ошону аткарам деген экен. Андай болсо мындай болуп турду. Анан кийин анан илгери көгөнгө козуларды байлап кой саатчу экен. Анан көгөндөн 5 коз алып келген. 5 козу көгөн кой өргөн эмелерди жайылып жүргөн козуларды алып келип туруп анан 5өөнү эме кылат экен, көгөндө деп туруп анан эми жайылып жүргөн койдун 5 энесин тагып кел дейт экен. Анан дегенде муну эч ким аткара албайт да. Жөнөкөй ким аткарышы мүмкүн эми? Азыркы күндө өзүңдүн малыңды эмес балаңдарың таанып калган заман болуп калган учурда анан кийин анан баягы атка минип алып анан кетет экен Садыр акебиз, Сарт акебиз. Аябай таң эмне болот экен бул жагы кыргызга бай кези менен курусун эки эл чабышып кетпесин да, ал киши дагы ойлоо киши ойлонуп отурат, аяк кандай бүткөнүн мүмкүн билип атат, мүмкүн билбей атат, бирок кайгырып капаланып отурат. Анан дегенде атка минип анан Мойтаке атка минип кетип барат анан. Мына койлорду мен 5 койду көгөндөтүп коет да. Козуларды мен өзүм алып келмекпин. Мага жигит кошуп бергиле. Алып деп анан кийин барып анан 5 койду карап анан кийин барып жайылып жүргөн козулардан тигини эң, муну эң деп анан койлор менен отуруп алып анан 5 койдун козуларын алып келген экен дейт. Экөө эгиз, үчөө жалкыдан экен дейт. Алып келип козуларын салса, энесин эмкетти дейт. Анан мынакей эме бул аябай таң калат. Бул эмне деген адам? Оку, анан эмне болду эле да анан багы эме кылып анан бас сайыпкерин чакырат. Мен билбейм. Муну аттын эзин чакыралы. Этини эмесин жылкычысын чакырат ал. Жылкычысын чакырып мойнуң ал. Сен шерменде кылдың бизди десе анан айтат экен. Мындан 5 жыл мурун бир боз үйүндө көрсөт баа Мойтаке тууларын билип саксактап ат боз үйүн жанын атайын алып келип койгон экен да. Бул акмалап, бир ай акмалап жүрүп анан ошону алып кеткен экен да. Муну Мойттун күлүгү мыкты болорун билип анан алып кеткен экен да. Ошентип анан Мойтаке ал жерден да акылдылык кылып атпайбы данышпандык. Карасаңыз, ал жерден кылып туруп мына эми мага дейт байге алуу мөрөй эмес дейт. Мына сөздүн алды. Байге алуу мөрөй эмес дейт. Акыйкаттыкты, чындыкты жеңүү бул мөрөй. Биз силерге бир сыр айтып коеюн деп айткан экен дейт да. Асили деген сөз бар да. Асили деген. Асили энеден балага 6 белги өтөт. Эң жок дегенде 2 белги өтөт. Атадан өтпөйт, энеден өтөт. Баягы кыргыздын карасаңыз эртайын тартат дегенди ушул окуганда айтып атат да, генетика илимин окуганда айтып атат да. Асили мына деп мен ошолорго карап туруп, энесинин окшоштугун карап туруп эле таап келдим дейт. Бул жөнөкөй эле таң кала турган деле илим эмес. Бул жерде чечендик өнөрдө дагы мына ошол баамчылдык, кыракылык. Карабайсызбы, илгери мынакей жана келиндер кайнатамда бир тукум калыптыр деп ошону эмнеден билип атат? Кечирип коюңуздар, зара кылган. Зарасы. Ооба да ошондон билип атат. Ал көбүктөнүп кетип атат. Демек анын да ал белок калып калган. Мына медицина бүгүн араң айталат да. Ошол учурда баатыр төрөдө турган бир тукум калып калгандыгын ошол келин бул эми кыракылык, бул чоң касиет. Мына ушул маселе да. Мына Мойтаке дагы мына ошентип анан мынакей атты бергиле, байге силердики дейт.
Атты алат, байгени неме кылганда анан баягы казактар о байге бизде калып калды деп байгеге сүйүнүп калып калат. Анан баягы жанында баргандар эме кылат деп кандай немесин. Атты алдың, байгенин барын берип, акмактар. Өзүбүздүн экинчи байгеге келген байге турат, ошонун баарын өзүңөр алып кетесиңер. Намыс келатат, мөөрөй келатат, ат келатат. Калган нерсе балдар утурумдук деп, мына Мойтакенин дагы мына моундай айткан, уютуп айткан. Карасаңыз, аттын башында алтынга бергиз асыл сөзү эмнени гана түшүндүрөт да. Же болбосо бир эле ушул жерден дагы бир нерсени айтып кетким келет. Жана муну айтпасак болбойт. Мойтакенин ошол балдар менен отурганда жана Акыл аке, Сарт аке, Акыл аке катары, акыл чечен катары көп сөзгө тыңшап отурганы менен көп сөзгө кошулчу эмес экен да. Анан бир жолу жана сиз айткандай сөз сурап калып атпайбы? Эмне эле өлбөйт деп. Эмне өлбөйт деп. Дегенде, эмне өлбөйт дегенде айтып атпайбы? Тигилер бирөөлөр айтып ат, Мойтакеге кошулуп айтып ат, бир агыны катуу суу өлбөйт, асказы бийик суу өлбөйт. Муну сайда турган кара таш, көк таш, ак таш өлбөйт. Булар бизге чейин жашап келген, бизден кийин да жашайт деп көрүнгөн сөздүн баары айтылганда, асмандагы күндүн нуру өлбөйт. Дегенде анан кийин карабайсызбы? Сарт аке бурулуп, балдар, анын ал болсо дагы, утурумдук болсо дагы өлөт алар деп. Ошол эле сиз айтып аткан күндү тим эле каат булут басса, күн көрүнбөй калса, тунарып, күн көрүнбөй жер көрүн, анан эмне? Күн өлбөгөндө не өлөт? Асказы жана бийик тоолу бетте аткан, аны тунарыктап булут басса, ак кар көк муз басса, ал тоо өлбөгөндө эмне өлөт балдар деп. Сен айтып аткан таш бычыранып кум болот, ал өлбөгөндө не болот? Эки гана нерсе өлбөйт, жакшы адамдын аты өлбөйт, кагазга түшкөн аты өлбөйт деп айткан нерсеси бар эмеспи? Анан жанагы Тилекмат аке менен да бизге деле Платон менен Сократтыгы келип эле таза эме кыла беребиз, экөөнүн диалогун. Жанагы Платон өзүнүн Сократ менен маектешин берип алып эле, ошонун академиялык кечелеринде айтып эле баягы талдап атышпайбы? Эмне үчүн биз Сарт аке менен Тилекмат акенин диалогун алып чыкпайбыз? Ошону айтып атам. Кыргыздык. Кыргыздык. Тилекмат аке менен Сарт акенин диалогун карап турсаңыз, айланайын, ушул нерсени биз башка тилдерге которуп туруп, ошону мына сунушташ керек. Мына Платон менен Сократтан кем калышпаган данышмандар буларчы. Экөөнүн жанагы эле эмне өлбөйт, же болбосо атасы барбы деген. Карабайсызбы? Биз баягы сиз айтып аткандай жол каяктан башталат эме деген, ошонун атасы барбы деп атпайбы? Тиштин атасы эмне, тилдин атасы эмне, көздүн атасы эмне, кулактын атасы эмне дегендин баардыгын тең Тилекмат аке суроо берип турат, Сарт аке жооп берип атпайбы? Карабайсызбы? Көз атасы элес депчи. Карасаңыз, эме жанагы сөз атасын бүт баардыгын тең жанагы мына жанагы бөйрөк ички органдарын кол бут атасы кыймыл. Кол бут ата. Бул кыймылдап турбаса эмне кереги бар дегендей болуп атат да. Ушул нерселердин баардыгын тең мынакей Сарт аке менен Тилекмат аке ушуну чечмелеп берген да. Ушундай нерселерди биз алып чыгышыбыз керек да. Батыштын таасири эмес, мына биздин кыргыздын өзүнүн нукура данышман сөздөрүн алып чыгып туруп, мына ушуларды алып чыксак, жана сиз айтып аткандардын баардыгын тең мынакей биз ушул китепке, кичинекей китепке батырып атабыз да. Бул бир адамдын колунан келе турган нерсе эмес экен да. Эмне үчүн мына бүгүнкү күндө азыр карасаңыз, орустардын риторика, красноречие, ораторский искусстводан алсаңыз 2000ден ашык китептин түрү бар. Экономика, политология, философия, филология, бүт бар бир тармак боюнча. Мына бүгүнкү күндө жанагындай тилди билбесең, сүйлөгөндү билбесең, сүйлөгөнүн ыкмаларын, техникасын билбесең, бизнес жасай албайсың да. Мына бүгүнкү күндө психология айтып атпайбы? 30% билим, ал эми 70%-тин бардыгы тең мамиле. Ошо мамиленин бардыгы тең ошо китепте. Ал эми мына бизде бүгүнкү күндө азыраак эле бир мына колдун 5 манжазы менен эле санап кое турган ушуга окшогон китептер бар да, ушундай нерселерди кылышыбыз керек биз. Биз жана жеренче чечен деп атпайбыз. Бул жеренче чечен кайсы жылы, кайсы кылымда болгондо так эмес, менин билишимче. Жана Жаныбек хан деп атпайбы? 15-кылым же 15 деп жүрөбүз. 15 деп жүрөсүңөрбү? Мен ойлойм ушу 15-кылымдын башы же ортосу да. Ошол ортодо болгон киши окшойт да. Ушул жөнүндө да бир аңыз бар да. Жеренче чечен Жаныбек менен согушка кетип, согушта жеңип, анан киши берет да, жеңдик, элге айткыла деп. Ошондо айылда отурган кемпир сүйлөп отуруп эле мүрт кетет да. Жеңиш менен келатса Жаныбек хан, жанында жеренче чечен келатса, кемпир өлдү деп кантип айтабыз? Деп ойлонуп турушканда бир аксакал айтат, эми ал киши чечен киши эмеспи.
мындай бир кыйытып айтып көрөлү, өзү түшүнө бер дейт. Баягы жерен чечен келип, анын жеңиши менен куттуктап, баары дасторкондо отурганда аксакалдар сөз кылат. Чеченим, бир сөздөр бар бизде. Ушуну чечмелеп берсеңиз. Чечмелеп берейин. Айтсаңыз, атасы өлгөн не болот дейт. Атасы өлгөн асказоо менен тең болот. Аксакалын жайкалтып, кузгундай көзүн жүлжүйтүп, кыйын учурда сага дем берип турса, төрүңдө отурса, асказоо менен эмне дейт. Жакшы асакал. Баласы өлгөн не болот? Баласы өлгөн өзөктөн чыккан өрт менен тең болот. Атаке деп турса келгенде, атаке деп турса өлгөндө өзөктөгү өрт эмне? Жакшы. Аял өлгөн не болот дейт. Кокуй. Аялым каза болгон турбайбы? Эми карыганда бир жазыкта 4 киши жатып калган, 4 баш жатып калган турбайбызбы дейт. Болуптур айтайын. Атасы өлгөндү жетим дейт. Кемпир өлгөндү куу баш дейт. Ылайым эле мындай болбосун. Аял эркекке усса канаты, консо куйругу болот. Аял өлгөн эркек бөйрөгүнө камчы таянып, өкүрүп баратканда камчысы сынып кетет. Деп мөңдүрөп токтоп калды дейт. Бир аздан кийин баягы сакалдуулар жана айткан сөзүнө түшүнбөй. Биз бир нерсеге түшүнбөй калдык, сакал, ушуну бир кайталап койбойсуз дейт. Эмнени? Бул жана бир жазыкта 4 баш жатып калды деген сөздү түшүнбөй калдыңыз. Анын эмнесин түшүнбөйсүңөр? Мен карган болсом, силер солкулдаган мага кызды алып бермек белеңер. Бир чалы өлгөн кемпирди алып бересиңер да. Анан биз төшөктө жатканда алар карап алып, өлгөн чалын эстесе, мен бери карап алып, өлгөн кемпиримди эстесем, бир жазыкта 4 баш жатпаганда ким жатат деген. Жана бекер жеренче чеченде айткан эмес, кандай маанилүү дегенимде. Мына илгери каада салт, нарк депчи. Бул монголдор урусунда Асанын уулу Самансу деген болгон. Кезекте хан деп айтып жүрөт. Ушул киши баштаган дейт. Көп айтылат да, биздин санжырабызда. Эми тарыхта силер далилдеп көргүлө. Ушул киши да акылдуу киши болгон дейт. Аябайчы. Баары барса, арыздансаң Самансурга бар деп. Анан эки келин бир баланы талашат да. Бул менин балам деп. Казыга барышат. Баягы сакалдууларга барышат. Эки келин теңире баланын түспөлүн баарын так айтып туруп барышат. Жана казылар, сакалдуулар кимдин баласы экенин чече албай коет да. Анан айласып кетип айтат. Бир чечсе Самансур чечет. Самансурга барсын деп. Анан Самансурга баратканда эле түшүндүрөт. Бул эки келин бир баланы талашып атышат. Бир бала эки келиндин баласы мүмкүн эмес, эми өзүң чечиңиз дейт. Анан келгенде айтат, айланайындар, уктум, баарыңар сөзүңөр жүйөлүү экен. Сен дагы айтып берип атасың, сен да айтып берип атасың, бирок бир бала эки аялдын баласы болушу мүмкүн эмес. Эми силер таарынбагыла айланайындар. Биреңер ошол өзүңөр турган жактан баланын колун кармап чоюп тургулачы дейт. Эки келингечи колунан кармап мындай тартып тургулачы дейт. Анан эки келин бир колдон колуп баланы тартып турат да. Анан жигитке дейт, жигит кел. Алты кылыч менен баштан чурайга чейин бөлүп бер буларга дейт. Ошондо бир келин, ой менин балам эмес деп колун коюп жиберет да. Ошондо дейт, мына энеси ушул. Ушуга бергиле деген. Карабайсыңбы, акылдуусун. Ошондо өз энеси баягы баласын аяды да. Мына ошону көп айтышат да, Самансур ушу каада салт, нарк, жанагы кун төлөө ошо Самансур баштаган деп жүрөт да. Самансурдун көп эмгектери бар. Биздечи? Бул жанагы кадимки эле эмеде да Соломон, Цар Соломондо да ошондо да айтылган. Мен таң калганым, ошол Европанын эмесин биз окшош деп атабыз да. Мен көрдүм, сен тарыхчыга тарай айттың. Мен да көп айтам, бул Европада чыккан. Ооба. Бизде Самансур деген бул легел киши да. Ооба. Мына карабайсыңбы? Бул окшоштуктар, этногенетикалык, этномаданий байланыштардын жардамы менен өтүп кеткен нерселер экен да. Мына жана жеренче чечен десеңиз эске түшөт да. Баягы кепти туйт экен да. Жеренче чечендин жанагы кадимки эле Жаныбек хандын чечени болуп, Жаныбек хандын кеп турап берген адамы болуп туруп калат эмеспи? А жеренче чечен деле айласынан туруп калат. Ошо Жаныбек хан аябай бир камкор, тажал, ушундай бир залим хан болгон деп баягы элдик жомоктордо ушинтип айтылат эмеспи? Сүрөттөр эле айтылат го. Баягы жеренче чеченге берген суроосун деле карабайсызбы? Жамандан жакшы туулабы деп суроосу. Жеренче чечен айтып коет болгон. Жакшыдан жаман туулбайт деп. Эми аны далилде дегенде, мына мен өзүмдүн баласы деп, Төлөн мырза эмес, өзүнүн баласы жөнүндө сөз болуп атат да. Ушундай болуп турганан, мына мисалы чечендик өнөрдө дагы ымдоо, жаңдоо дагы өтө маанилүү дагы. Карасаңыз, ошол бир ошол чогулушка Жаныбек хан чечендеринин баарынын, көсөмдөрүнүн баардыгын чогултат экен, алдар көсө кечигип калат экен.
Анан чогулуш култай башталып калат экен. Боз үйдөн кичине кылтыйып келип мынтип калтыргөсө бут коерго жер жок, акырын туруп калат экен. Анан 12 карат боз үйгө өргөбө кирип туруп калса, Жерен чечен Жаныбек хандын жанында турат да. Анан көсөгөнө карайт, көсө карап калат, алдар көсө карап калып анан Жерен чечен башын көрсөтөт экен. Бар көрсөтсө алдар көсө тилин чыгарып коюп деп. Анан эле алдар көсө чыгып алып кетип калыптыр. Анан ал кеткенден эле башын чайкап калат. Ай көсө жайлап кетти мен. Деп жанан Жаныбек хан таң калат экен. Ой чеченим, эмне болуп атасың? Экөөңөр сүйлөшкөн деле жоксуң, ал кирип эле кайра чыгып кетти го десе. Мени жайлап кетти. Кантип жайлап кетти? Ал кечигип келди. Балянын баары башка кантип келет дедим дейт. Сен тилден келет деди дейт. Сен жанында отурасың, менден мага эмес сага мурун келет деп айтып кетти. Мени жайлап кетти деп. Карабайсызбы, экөөнүн мындай ымдоо менен эле да. Анан ошол жанагы биз айтып атканда да кыргыздын кыракылыгы ушундан да. Кыргыз дайыма эле кыргыз көп сүйлөгөндү жактырбаган эл болгон. Көп сүйлөй турган, көп уга турган жерлери. Ошол жанагы кандай элге барып конуш керек дегенде ата менен баланын сүйлөшүп атканда дагы ушу маанилүү эмеспи? Санжараларда аябай сонун айтылат эмеспи? Эгер сый көрө турган болсоң дейт, алыстан тыңшап тур. Бирөө сүйлөп атса, калганын баарын мемиреп тынч угуп отурса, сөздүн кадырын билген, элдин кадырын, сыйдын кадырын билген жер. Ошол жерге барсаң сый көрөсүң. Тамагың ашка толот, жылуу жерге жатасың, сый менен урматталасың деп. Анан ач экенин, ток экенин кантип билесиң? Эгер сөөктөрү бүт таза мүлдүлсө, ал ток эл болот. Сөөктөрү чала мүлдүлсө, алардын баары карып эл болот. Ал жерге сенден алдыңа жарытылуу аш келбейт деп. Мына карасаңыз, ушунун баардыгын тең бекер жөнүнөн айтылып аткан жок да. Жеренче чеченди айтып атпайлыбы? Ушул Жеренче чечен дагы ушул Жеренче чечен болобу, алдар көсө болобу, ушул нерселердин бүт баардыгын тең ошо баамчылдык, кыракылык менен да. Бул жөнөкөй эле нерсе дейбиз да. Мисалы, көп сүйлөгөндү жактырбаган деген ошондой жерлерде сүйлөнгөн да. Сен айтып атпайсың, мына сөздү баалай билиш керек. Бизде азыркы учурда карасаң, мына Аштойго барып калабыз. Өзүм көргөнүмдү айтайын. Кичинекей боз үйдө отурасың, кысылыш. Анан ошодо ошо аксакалдар отуруп алып улуу сөздөн сүйлөп отурса, бир элүүгө жыкпаган жигит соткасын кармап сүйлөшүп отурат. Соткасын кармап отурат да, анан эми ошол жерден кантип катып айтасың? Мен аны деле тааныбайм. Шаардык жигит. Баягы угумса айтам, уулум сен ук дегендей азыр айтып атам да, жалпы айтып атам. Анан бир убакта телефон чырылдап калды окшойт. Ошону алып кетип бирди. Эместе жок, ар ким эле артын бошотуп берип атат да өтүп кетти деп. Анан кайра келип ушинтип ора кылып отуруп алды. Эми карасаң, ушу сүйлөп аткан кишини сыйлаган жок. Отурган кишилерди сыйлаган жок. Ошолчу сөзгө баа берген жок да. Эмне жөнүндө сөз болуп аткан ба? Мына мындан эмнени күтсө болот? Мисалы үчүнчү, кээде ошого таң калам да. Биз муну бекер айтып аткан жерибиз да. Илгери баягы айтат го. Сөзгө булар түшүнбөйт да. Маанисин түшүнбөйт. Илгери айтат го, бир король Европада болгон да бул окуясы. Бай свитасы менен жан жөкөрлөрү менен охотага чыгып, каманды кубалап кетет да король. Беркеле свиталар таппай калат. Каманы качып кетсе, карабалардан таппай калат король. Король өзү адашып жүрүп караса, бир бадал кыймылдайт дейт. Караса, бир кедей жатат дейт, ары карап, мына басып келип, кимди карап атасың дейт. Ай, бу жакта бир король охотага чыгыптыр деп угуп атам. Мен корольду көрө элекмин, ошо карап атам дейт. Корольду сен көргөн эмесмин? Көргөн эмесмин дейт. Отур, артка учкаш. Мен сага корольду көрсөтөйүн дейт. Учкашып келет, тиги айтып атпайбы? Мен кантип тааныйм корольду дейт. Мынаны мындай таанышым дейт. Король барганда элдин баары тизелеп, башындагы баш кийимин алат. Бир гана король албайт баш кийимди дейт. Түшүндүңбү дейт. Түшүндүм дейт. Король барганда тиги чуркап жүргөндөр королду көргөндө чөгөлөп баш кийимин алып атпайбы? Король ыраазы болуп анан артын карап. Көрдүңбү ким король экенин дейт. Кудай өсүн түшүнгөн жокмун. Баары баш кийимин алды. Сиз экөөбүз эле баш кийимибизди алган жокпуз деп койду. Так ошондой болуп атат да. Ким менен отуруп, кайсы баалыктар менен отуруп, эмне баалыкта сүйлөшүп атканын билбейт да. Менге да айтым келет ушу замандаштар. Ушул сөздүн баягы угумса айтам, уулум сабак дегендей айтып атам. Биз мындай бир улуу сөздү кыйналып, кысталып айтабыз. Далили менен айтабыз, шуну угуп жүрүп, мындай бир маани бериш керек да. Жанагы сиз айтып аткандай, Сартакен менен Орманхан экөөнүн жанагы эме диалогу Орманхандын залимдигин ала турган болсо, Сартакенин башы кетип калышы толук мүмкүн болчу. Мына ошол акыл данышмандыгынан улам ошол ханды дагы ызалантпай, ханды да элдин көзүнчө сындырбай, акырын мына айтпай да койдум, унутуп койдум деп ушинтип
мен андан көрө эс алайын, сиз да чарчадыңыз дегендей кылып туруп, ыңгайын таап, кырдаалын таап чыгып кетип атат. Ошол тилдин күчтүүлүгү, тилдин мыктылыгы ушунда да. Тилдин мыктылыгында коо сүйлөп коюу эмес, ошол кырдаалдан кандай кырдаал болбосун, ошону тигинин дагы арабасы сынбай тургандай, өгүз өлбөй тургандай кылып туруп, ошол кырдаалдан чыгып кетип болуш керек да. Мен эми ошол айтып атпаймынбы кырдаал тууралуу. Биз кээде ойлоп коем мен, ошол Санжираны алып жүрбөйүнбү? Кыргыз казак баягы кою корулуш, аралаш жашагандай да. Негизичи булардын кээ бир макал лакаптары, биз айтып атпайбы, ат айланып казыгын табат деп. Казакта айтат, ат айланып казыгын табады деп. Мисалы үчүнчү. Булар окшош да. Анан мен бир таң калган, кыргыздын уламышын казактар биздики деп жүрөт. Мен эми ал кишинин атын айтпай эле коеюн, бул Төлө бийдин жээни. Тың чыккан, белгилүү Төлө бий. Жана биз айтып атпайбыз, Карлыгач бий деп казакта. Калмактар келип казактарды талкалап, калмактар качып, калмактар келип казактарды кырганда казактар качып кетет да. Анан калмак каны келе атса, бир эле ара чыгып турат. Төлө бий качпаптыр. Анан басып келип, сен менден коркпойсуңбу? Эмне качкан жоксуң? Мен деле кетет элем менен кошо. Карлыгач уялап калды, баласын чыгарып атат, ошон үчүн күтүп калдым дегенде. Ошого аябай таң бергенде. Ушу Төлө бийдин жээни болгон. Биздин карач, биздин уламыштын казактарга окшоштугу. Ал сөз мындай да. Калмактар элчи жиберет. Силердин айгырыңар кишенеп, биздин бейлер баягы кулун салып койду. Төлөйсүңөр дейт. Анан булар казактар чыгат, айланайын. Мылтык атмактуу болуп, айкырсаң, багырсаң да алыс жер. Биз бу жактан кандай жетмей элем? Жөн эле баягы күчкө салып атпайбыз, эмне кылабыз дейт. Бир 3-4 күн кеңешип отурушат. Анан жанагы ар басат, 12 жашар болот экен дейт. Ар басат, бир басат айтман. Аталар, эмне сүйлөшүп атасың? Чечпеген эмне маселе бар дейт. Сен огатыңды ойнап жүрө берчи. Бу жакта элдин тагдыры чечилет. Жок, мен деле катышайын. Мен деле институтум бар эмеспи дейт. Ой, катышсаң ошол. Биздин айгырыбыз кишенеп, тиги калмактардын бээси кулун салыптыр. Төлө деп атат. Кантип төлөйбүз дейт. Ким барып айтабыз дейт. Ушунда болбойт да дейт. Анда мени жибериңиздер дейт. Сен тамашалап атасыңбы? Бул элдин тагдыры чечилип атат. Мени жибербейсиң, мен чечип келейин дейт. Кетсе менин башым кетер дейт. Анан сакалдыңар бар, сүйлөшүп алгыла дейт. Бул кызык боло го. Мейли өлөрмөн окшойт. Бара берсин дейт. Айтат, барайын. Кышында болот да. Маған бір ешкі бергіле, анан төбе бергіле дейді. Байлап алайын дейді. Берелім дейді, түшінбейді. Анан баягы кышында кетип баратып, анан калмактын айылына киргенде үргөн иттерин баарын атып кете берет жами. Анан калмактар бу акмак бала го деп ханын апарганда. Хан айтат да, сен акмак эмесиңби? Эмне иттерди өлтүрдүң дейт. Ай мындай иттин ханым кереги жок дейт. Өткөн жолу бизге карышкырлар косоп, жылкыбызды жеп атканда айкырып атабыз, кыйкырып атабыз, бакырып атабыз. Эч кимге укпай койбодуңар дейт. Мындай иттин эмне кереги бар анда, эч ким укпаса, үрбөсө дейт. Сен кандай келесе боласың ай? Сенин айылың кайда, менин айылым кайда? Дейт анан. Ошондой дебейсиз. Анан биздин айгырыбыз кичинесе сиздин бээңиз кантип кулун салып коюп атат дейт. Анан тагын көрүп, сен ким элең дейт. Мен элчи болуп келдим дейт. Анан жаш баланы жибересиз, сакалды десең, эч ким менен сүйлөшүңүз. Чоңураакса төбө менен сүйлөшүң дегенде, ошентип жанагы сөздү чечип келген бала карабайсызбы сөздүн төркүнүнө. Бул кыргыздын эле баягы эмеси да, аңызы. Анан казактарды илеп алганда талашат, жок, тынчтык эке, биздики деп. Айтам, болуп дейм, сеники. Бул кыргыз башынан эле айтчу депчи карабайсыңбы. Ушу сөздүн мааниси ошол кыргыз казактын чогуу жашаганы көрүнүп турат да. Бирок чечендиктин, баягы акылмандыктын, баягы күч колдончу жерде сөз менен алып чыгып кеткени бул өтө чоң жеңиш да. Мен ошого токтолуп мына бул жанагы ошол кылыч менен чече албаган нерсени тил менен чечип кеткен маселе да. Мына казак менен кыргыздын санжыраларындагы жана кооз экелдик чыгармаларындагы окшоштуктардын баардыгы тең эле бир эл экендигин тастыктап атпайбы? Талашып атканда бир эл экен, эч бир талаша албайсың. Мына ушул жана санжырага жана сөзгө да байланыштуу нерселер бар. Мына биз бага айтканда эле акелерди айтып эле жалаң эркек адамдарды айтып эле энелер жөнүндө азыраак айтып калабыз да. Бир энелерден эмне сөзмөр адам чыккан эмес беле, энелерден данышман аялдар чыккан эмес беле деген дагы сөз болбосун да. Себеп дегенде атасы жаман аста-аста оңолот, энеси жаман эзел оңолбойт деген кыргыздын макалы бар. Эркек бузулса үй бүлө бузулат, коом бузулса аял бузулат деген нерсе бар да. Ошон үчүн кыргыздар ошол бийин биринчи ошол кыздарын жакшы, кыздарын таза, кыздарын мыкты тарбиялаганга аракет кылган. Себеп дегенде ошол баатырды дагы, чеченди дагы эне туйт экен да. Тулпарды, күлүктү, жүйрүктү, аргымакты бээ тууган сыяктуу мына энеден. Эненин тарбиясында өсүп, эненин тилинде сүйлөп атабыз да. Анан ошол 12 жашка чейин ошол эне тарбиялап өстүрүп, ошол таасирлентип
Чоң айтып атат да, Санжираны дагы, Жомокту дагы бүт ошонун баардыгын тең эне берип атат 12 жашка чейин. Анан 12 жаштан кийин балакка жеткенден мына эми атаңды ээрчип, атаңдын кесибин үйрөн деп мынакей атага берип атат да. Ошон үчүн мына чечендик өнөрдө дагы энелердин ордундагы ошол эле Каникей энебиздин, ошол Айчүрөктүн ушундай бул жанагындай кайыптан табылган акылдарын дагы айтпай кетпесек болбойт да. Мына кече үnkү эле чыгып аткан жанагы Курманжан энебиздин эле бир эле сөзү эмнени айтат? Алыста жүрөсүң, курсагың ачат, кийимиң кирдеп калат. Бир өзүңө жарактуу, керектүү, бир ылайыктуу бирөөнү нике кыйдыртып алып даткам деп аян. Мына булундай акылдар, мындай акылды ким айтат? Ошол эле Каникей энебизден Манастын кой десе болбойт жана Чоң Казатка кетип бараткандагы айткан нерсеси кече үnkү эле мына Кенен Сары менен жанагы карындашы Бопу хандын Кенен Сарыга айтып аткан сөзү кыргыз менен окшош эле болуп атат. Жол болсо Райымбек кадимки мына тер жайлакта өткөн Райымбек болуштун кемпири. Ошол кемпирин айтып атпайбы? Ошол бир өзү төрөбөй калыптыр, кийинки аялдар төрөгөндөн кийин төрөгөндө эле алып кетип калчу экен. Балдар. Анан 5-6-сын төрөлгөндө алып кетип баратканда баа чыңырып ыйлай берген экен. Айланайын Кудай, эмне мен жаздым эле? Бир балкылдатып, энем баламды эмизип, бир энелик мээримди төгүп, бир энелик мээримди көрбөй өтүп кетем ба? Ак өтүп кетем ба айланайын Кудай? Эмне мен жаздым эле деп шолоктоп ыйлай бергенде анан тиги аял эне кайрылып анан кийин айткан экен. Айланайын, аялдык кылып койдум, аялдык кылып койдум. Карачы деп. Сенин жатының мыкты эле, сүтүң начар эле деп айткан. Эми бул не деген касиет? Эми карасаңыз, сенин жатының мыкты эле дейт. Сенин бирок сүтүң начар эле дейт. Эми балаңдын кем тукум болуп калбадыбы? Элүүдөн тукум ашпайт деп. Мына бүгүнкү күндө Кубат Жакыпов деген агайыбыз ошол Боркемиктердин санжирасын жазды. Ошондо окуп алып таң каласың. Эми ошо элүүдөн ашпайт дейт. 48, 49 ушинтип эле бир ошол эми ошол эненин ошол төрөп атканда, ошол төрөп аткан аялдын ошол балдарынын келечекте кандай болуп калганын ошол айтып коюп атат да. Бул эми бул кайыптын иши деп айтабыз да, бул илим түшүнбөйт. Биз айтсак азыр бул скептикалык көз караш менен карап атканда окумуштуулар болот да. Бул эмнени сүйлөп атат депчи. Андай кыйын экенин далилдеп берсин да. Көкөтөй чеченди баардык эле кишилер кыздар биле бербейт. Чындыгында Көкөтөй чечен абдан чечен адам болгон. Биз ошого бир Көкөтөй чеченин бир окуясын мен өзүндө катар айтып берейин. Бул Көкөтөй чечен Тыным Сейит туугандарынын таарынын Кочкорго көчүп келет. Ошол жердеги жапый болушка эртеси Бишкектен чабарман келип кат тапшырат. Жапый болуш кат окуп жатып эле жанында жигитине Көкөтөйдү чакыр. Даярданып келсин, жолго чыгабыз дейт. Көкөтөй шашып келгенден кийин эле жапый болуш: "Көкө келдиңизби? Бул жигит Бишкектен келиптир. Өзбек бай өлдү" дейт. "Топурак сал" деп атат. "Атыңызды биле, кечинде чыгып кетсек, коногунда барып калабыз" дейт. Булар жүрүп отурушуп түнү бою. Эртеси Өзбек айылына жетип өкүрүп түшөт. Бир 200дөй бозу тигилген экен. Өзбек байдын сөөгүн коюп, куда сөөгүктөрү келелек деп, кишилерди кой бербей, ат чабыш, ар кандай оюндарды ойнотуп элди кармап турган экен. Көкөтөй менен жапый болушту аттан түшүрүшүп, акталган, астына килем төшөлгөн, дасторкон жайылган, үстүндө 5-6 шише толуп турган үйгө кирип отургузуп сыйлай башташат. Анткени жапый болуш бул солтого күйөө бала экен. Жезде деп кыз жигиттер сыйлап улам шишеден куюп берип атты дейт. Көкөтөй чечен улам 100 граммдан ичип коюп, денеси чымырап, тердеп, аны чалкалап жатып алып жанында отурган солтолорго: "Атаңдын көрү. Мына өлүм деп ушуну айт. Баары жайнап турат, каалаганды ичесиң. А бизде киши өлсө ачыган жарманды ичирбейт. Чөгөлөп отуруп, ушинтип өлсөм экен, менде деп кайгырып отурсаң, бейишке чыгасың" деп айтат молдолор деп сүйлөп отурду дейт. Андан кийин көккө чыгып, тышка чыгып, көк шиберде отурса, ар жакта бир 30дай киши бир адамды тегеректеп алып отурган экен дейт. Көкөтөй чечен солтулордон сурап атат дейт: "Солту туугандар, салабатты орто отурган жигит ким?" деди дейт. Ал ошо Өзбек бийдин тууганы болот. Аты Алымбек Баатыр. Ошо Өзбек бийдин зыйнатын ушул киши көтөрүп атат. Биз сыйлаган киши ушул деди дейт. Деп коюп угуп отурса, булар баягы ошол топ илгерки жүрүш жөнүндө, жөө чабыш жөнүндө сөз кылып аткан экен.
Эмнегедир булардын эле жоо чапканы бугу уруусу болуп атат. Көкөдөй чечен жанындагы солто аксакалдардан сурап атат дейт. Солто туугандар, бугу бери карап сүйлөп жаткан, маңдайында тиши жок, узун жаак, ыңырчыктын коңулу ооздонгон сары киши ким дейт. Кана ал киши сарбагыш болот, сарбагыш тууганыңды дейт. Ал ары карап сүйлөп жаткан кара томолок киши чай туткучу кебетеленген ким болот дейт. Ал солто болот, өзү баатыр киши, эрдигин айтып жатса керек дейт. Бир убакта эле бир казак сөз алып, биз деген бугу деген элди шаап эдик деди дейт. Ушундукканда көкөдөй чыдабай кетип, бугуну эле чаап атышат, мунун калпчынын билейинчи деп басып барган экен. Басып барса, баягы эл толтура Алымбекти тегеретип отуруп алышкан экен, кирип барарга жери жок. Ана ошондо көкөдөй алыстан кыйкырат дейт. Салам алейкум, Алымбек баатыр. Сени мен учурашайын деп турам дейт. Чочуп кеткен эл бугандай алыстан бакырып сүйлөгөн. Адеби жок деп карап калды дейт. Бул менмин. Бугу уруусунун Тыным Сейит тукумунан болом. Атым Көкөдөй. Сиз менен учурашайын деп турам дейт. Анда Алымбек баатыр, ой, алыстан келген тууган турбайбы? Киргиле дейт. Ал баягы кирип келип эле Алымбектин оң жагына отурганда эле Алымбек баатыр баягы сурап калат. Кандай, бугу туугандар аман эсенби? Мал жаныңар аманбы деп. Анда Көкөдөй, Кудайга шүгүр. Мына эки умурун эле бугу туугандарыңдын туурдугу жыйылбай аман эсен жатты эле. Мына азыр ушул жерден угуп атам. Сары жаздын баштап Каркырадан бери Ысык көлдүн күнгөй тескейиндеги эле бугуларды бул жердеги солто сарбагыш казак мазагын калмак салмак эле чаап атат. Деги бугудан бирдеме калдыбы? Ошону сурайын деп келдим. Алымбек баатыр, бу көлдүн айланасы 4 күндүк жол, чүйдүн айланасы 4 күндүк жол. Бу баатырлар эртең менен да чыгып эле, кечинде бугуну чаап келип атат. Кечинде кетип эле бугуну чаап келип атат. Деги бугудан бир киши калдыбы деп атам. Ошонун чындыгын билейин деп келдим, Алымбекжан дейт. Ана Алымбекжан кырып келип санын кармап чаап, ой силер оңбогондор, ушундай Кудайды карап калпты айтсаңарчы. Ушинтип айтасыңар, мына бугу аткан бугу чыдабай келген турбайбы дейт. Анда Көкөдөй айтат, Алымбекжан бир эки дагы сөзүм бар эле дейт. Айтыңыз тууган дейт. Бу күбөлүү сөз никелүү катын дейт, мен күбөсү менен айтайын. Абалы божуда отурган кишилер менен таанышып алайын. Бул эки маңдайында тиши түшкөн, ыңырчыктын коңуну ооздонгон сарбагыш тууганбы дейт. Ошол сарбагыш тууганың дейт. Сарбагыш тууган. Сен кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерге барып чаптың? Баягы Чагалдактын байталынын чырында ормонуңду Сайгалыбек кармап алып, бугу Балбай кармап алып өлтүрүп, курсагын жарып, киндигин сыртка сууруп жатканда сен кайда жүрдүң эле? Же эмне башка жортугага кетип калдың беле? Байгамбардын жашыңа жетип калыпсың, ыңырчыктын коңулу ооздонбой, чындыкты айтсаң болбойбу? Деп адам бурулуп, Алымбек баатырга айтты, Алымбекжан, бул эки кара тору томолок чай туткуч кебетеленген солто тууганбы дейт. Тиги күлкүсүн араңтыйып, болсо солто тууганың деп кутулат да. Айтат, солто тууганың? Карайлар айтчу эле, солто элдин тогу, саяк журттун шогу, бугу менен сарбагыштын барынан жогу деп. Жайлата аштыктын четинде, арыктын кулагында болуп, канжыгасынан темир күрөк өксүбөй, чүйдүн ысыгында 5-6 ай каратаан чымындар менен кармашып, көзүнүн чылпагы муштумдай болуп, жал куйругу союлдай болгон атыңды тыртайган атыңды минип алып, кайсы бугуну чаптың? Кайсы жерден чаптың? Дал эне менен айтпайсыңбы? Эрдигин эл баалайт. Эже эрдигин сиңди баалайт дейт. Силер эрдиңерде эл айдабай эле өзүңөр айта бересиңерби? Жорортмун адам чапкан жерин, элин, жерин, өңүн түсүн айтса угумдуу болбойбу? Анан жөн эле эр сайдым, мал алдым деген сөз туура эмес болуп калат тууганым. Деп туруп анан казакты карап жаап, атаңдын оозурайын казак. Бугу деген эди шаап эдик дейсиң. Сен шаап эдикти кое тур.
баягы Кара сууда кыргыз баатырлары каптап кирип, казагың Кенесары Наурузбай Ержандын башын кесип, казактарыңды талкалап, узун агачка кырып, кууп салганда сен кайда жүрдүң эле? Же башка жакка кетип калдың беле? Бугу деген элдик шаап едик дейсиң. Сен буга эмес, элик чаптың ба атаңын оозурон деп кыйкырып атат дейт. Ал көрсө казак ойбайга качып кеттир. Мына ошондо дагы Көкөтөй жалгыз барып, ушул бугунун намысын сактап келген. Ушул жанагы биздин баалуулуктар өтүп кеткен кишилер. Сөздөрү ушуга чейин баалуу болуп атат да бизге. Биз ошону эле урматтуу замандаштар дагы бир кайталап коюп атабыз. Ылайым эле чечендер көп чыксын, баягы элге жараган чечендер чыксын, бизге бул чоң кубанычтуу болот. Биз ушул учурда деле баягы адам көзү өтүп кеткенде түшүнүп калат экенбиз да. Кыргыздардын бүгүнкү күндө өтө көп кайталанган нерсе бар, чечен барбы деген. Бүгүнкү учурда чечен барбы? Акыркы чечен ким андай? Чечен жок дейбиз да. Чечен жок, эми чечилип сүйлөп берген, жанагындай акыл чечендик кылып, жанагындай сөздөрдү айткан. Мисалы Чыңгыз Айтматовдун деле адамга күн сайын адам болуп кыйын деп атпайлыбы? Ушул нерсени эмеден эле алган, адам болуш аста-аста, жаман болуш бирпаста деген сөздөн алып атпайбы? Мисалы ушул немесинде акыркы чеченде бул жанагы кадимки эле Тыныбек Манасчынын баласы Актанды айтат да. Мына сиз Көкөтөйдү айтып отурсаңыз, ошол Көкөтөйдү эмне деп жазган? Эми карап отурсуң, окуган сайын кайра окугуңду келе турган кылып жазган да. Мына ошол баа бизге да куйручукту ойла эмес, куудулдук жагын айтып алып, ал баа куудулдантып, жанагындай манаптарды, жанагындай көркү адамдарды сөзгө жыгыш үчүн куудулданып атып, анан келген да. Анан эми буга атты берип атканда дагы Байзак Баатырдын жанагындай атты бергендиги да жөндөн жөн эмес да. Ошол эле Жоошбайдын, Бекназардын, Мамашанын, кече Шаршендин, ушулардын бардыгын тең окуяларын карап отура турган болсок, ушулардын көптөгөн нерселерди алабыз да. Биз ошолордун сөздөрүн көбүнчө биз баягы тамаша иретинде алабыз дагы көп түпкү маанисин түшүнбөйт экенбиз да. Мына бүгүнкү күндө айтылып атпайбы, мына азыр куудулдар чыгып атат. Куудулдар чыгып бир нерселерди сүйлөйт, эч ким күлбөйт. Ал эми сенин ошол кылып аткан, сенин бир жасап аткан кылык жоруңду айтса күлөсүң да. Биз өзүбүз гана күлүп калдык да. Ал эми ошол эле орус элин карай турган болсоңуз, кичинекей бир нерсени айтса эле элдин баары эле тиягына деле кыйрап жыгылып аткан, бул жагына деле кайрап жылып аткан да. Биз мындай жылмайып эле карап коебуз да. Ошондо мына биздин өзүбүздүн философиябыздагы ошол тамашаны мына карасаңыз, агай бир маселе айтпасак болбойт да. Мына кыргыз ушулардын баардыгын тең тепкичке коюп койгон. Бул азыр тепкичтен кетип калды да. Мисалы Азил деген бар, Азил бар, Шакаба бар, Мазак бар, Какшык бар, Каймана бар, Чымчымай бар. Ушунун баардыгын биз бириктирип келип туруп эле тамаша деп коебуз да. Бирөөнү кордоп атасың, мазактап атасың. Аны тим эле жерине жеткирип атасың да. Кемчилигин айтып атасың. Көзкөн айтып сен чолоксуң, аксаксың, тигинде деп атып, кемсинтип атасың дагы, тамашалап койсом көтөрө албай атам деп атасың да. Эми тамаша менен Азил, Шакаба кандай жерде айтылат, кимдердин ортосунда айтылат, Жол болсо мисалы кыргыздар айтат, какшык кадырлашты бузат дейт. Какшыкчыл эле деп. Жана адамдар бар го, жана мен энелерди айтып атканда калктын айтканы бар да. Энем ушунчалык какшыкчыл, каргышчыл адам эле дейт. Каргап атканда дейт, акылы таза адам аны угуп тура алчу эмес дейт. Мына каргышы минтип каргач эле деп айтат да. Минтип айткан экен да. Арчылган пияз болуп кал. Актаган таар болуп кал. Ат оттогондой бол, өлгөндө жалгыз бейит болуп кал депчи. Эми карасаңыз эми актаган таруу өнбөй каласың, арчылган пиясың солуп калат, жылкы оттогондой тамырың бүт баары үзүлсүн. Жок бол деген сөздү айтып атат да. Мына ушундай бир маанилер жатып атат да. Анан биз ушул нерселерге келгенде эле каргыш эмне экенин, батам эмне экен деген, какшык эмне экендигин билбей калып атабыз. Ошон үчүн айтып атпайлы, какшык кадырлашты бузат дегенибизчи. Кээ бир какшыкчыл болуп алдык да. Какшыктай бир ал какшык жаман эмес. Какшыктын артында кыргыз айтып атат, какшып каласың, какшыба. Какшаба. Какшык менен айтпа. Айткың келе түз айт. Ал эми жана биз сиз экөөбүз маселе көтөрүп аткан Көкөтөй болобу, Куйручук болобу бетке айтып атат. Бетке айткандын зары жок деп. Жанагы мына ушул Садыр аке менен Карачакелерди да айтпай койсок болот да. Калыстыкты сурасаң Карачакеге барып деп, жанагы кадимки эле тыным сейиттердин жана кимдердин көчүп кеткендигинде Карачакенин жана Маймыл атанын 80ге чыккандагы Чыныбай Оёздун жардамчысы Малай болуш керек. Малай келип атпайбы? Ошондо келгенде өтпөй коет атпайбы? Өтүңүз десе, Малай аксакал өтпөгөн жерде мен кантип жогору өтөм депчи. Отуруп албады. Анан эми алар акмак эле экен.
эми ошого болушасызбы дегенде ооба акмактыгын көрүп атпайлыбы? Кап кайдан келип, сен билип, кан кайдан келип, мен билип, ошон үчүн акмак болуп мына бугулар өздөрүнүн жерине ээ болуп атпайбы деген сөзү эмнени гана түшүндүрдү. Караңызчы. Мына мен ушундан баягы жакшы айта албай калдым эле. Эң туура айттым. Ушуларда элби деп атпайбы? Ушул эл акмак эл деп атпайбы? Ошону айтып булар жазасын алды деп. Туура. Ооба, булардын акмак экен да. Чындыкта. Булар өзүнүн укугун билбей атпайбы? Укугун билгенде кап кайдан келген сени, кан кайдан мен келген мени башчы кылат беле булар. Караңызчы. Кандай сөз? Ошого жанагы чыныбай сынбадыбы? Сөзгө жыгылып, жанагы токтотподубу? Айтпады. Кечирим сурап анан кайра көчүп келсин деп уруксат берип атат да. Карасаңыз эми ошол жердеги Чыныбайдын дагы сөзгө муйганы, сөзгө жеңилгендиги. Карачакенин да бул ошол Оёздун жардамчысы тиңитип коет, минтип коет дебей, ошону бетке айткандыгы да. Анан бир жерден дагы бир маселе бар да, булар Карачаке, Садыраке, Кыдыракелер булар замандаштар. Замандаштар. Биринен бир 20-15 жаш эле аралыктары ушундай да. 20 жаштан айырма бар да. Бирок Карачаке менен Садыракенин айтышып калган жерлери бар да. Бир чогулушка дейт. Соғылышта Садыраке келип, атайын бұл Салтыраке барып, анан Каракол тарапта жыйын өтүп атса, Карачаке кечигип келип калат экен. Анан кечигип калып калат, элдин баардыгы тең эле Карачаке эл менен учурашып өтүп баратса, эч ким күлбөйт жөн эле жерди карап тиктеп калышат мыйыгынан эле. Анан Садыракеде булар эмне болуп атат деп мынтип караса, баягы тонунун, сары тонунун этеги баягы караганга тилинип, булайып көрүнүп калыптыр. Тери сыйрылып кетсе, айрылып кетсе, жүн чыгып калып. Көрүнүп калат да. Жүн чыгып калат. Жүн чыгып калса айтып атпайбы Садыракечи? Карачым, бул сени, бул сумдук, сени бир шумдук зайып алды деп ойлоп жүрсөм, темелени көчүгүнөн түртпөгөн бир зайып алып, бир корголуп жүргөн турбайсыңбы? Карачым деп десе, ошол Карачаке кара эки жагын карап туруп, анан кийин түшүнүп калып, анан кийин акырын ордуна отуруп алып, алда жумуру башка бүткөн акыл ай. Сен кечөгүн эле тиги жанагы бээнин ынак сүт бээ сайым деп бээдеп, жана көнөктөгү сүтүң мойнуңан бери ынак сүтүң барды койнуңа куюлганыңды баарын унутуп калган. Нышабатыр жылкычы болду. Нышабатырдын жылкычы болгонуңду унутуп калган турбайсың. Алда адамдагы бир унутчактык ай деп кейиген жери бар экен да. Карасаңыз, мында бул жерде эки данышман адам, данышман деп эле коелучу бүгүнкү күндө. Данышман адам экөө биринин бирин кемтигин чукуй коем деп мына ушундай болду да. Чоңколор өзү жердин аты деп айтып атасың мына түштүктө. Барча эсбасаң атаңар чоңколор барбы деп калышат да. Чоңколордун эмеси аябай көп да, бай сөз мөдүгү. Мен ушул жерден бир нерсени дагы айтып коеюн. Согуш жылдарында башкармаларды алмаштырып турчу экен да. Ар кайсы региондорго барып иштетип. Чүйлүк башкарма Ошколго которулуп барып, согушчудан иштеп калыптыр. Эл кыдырып, жер кыдырып, талаа кыдырып, караңгыда келатат башкарма бригадир мененчи. Башкарма айтып коет. Бул басты кетип бараткан экинчи чоңколорбуз. Ооба, чоңколор дейт. Ой, буларың аябай кудул болду. Токтотчу, мага бир күлдүрсүн дейт. Тиги бригадир айтты, бул чүйдөн келген киши чоңкосуңа да бир күлдүрүп койчу дейт. Тиги чоңко айтып, айланайын башкарма. Биз күлдүргөнүбүз үчүн бирок аябай чарчап турабыз. Биз күлдүргөндө адамдын оозу жалжайып, кулагы делдейип калат деп турду. Көсө башкарма өзү ошондой экен да. Карабайсың, айтканынчы. Чоңколор жөнүндө сөз козгосоңуз күлгү келет да. Бул жанагы феномен экен да. Жана пацанардык түзүлүш менен келип калат экен. Ошол айылда бир эмес бардыгы тең ошол сөздүн маңызын, кепти жеген, сөздү өстүргөн адамдар экен да булар. Сөздү ушундай сөздүн ооматын кетирбей, кептин кереметине чыгара сүйлөгөн адамдар экен да. Бардыгын тең жанагындай салыштырмалуу, окшоштуруу иретинде айтылган экен да. Анан илгерде ошол мидинде барып ошол чоңколор менен бар айтышып келем деп барып кокуй бир келинден жеңилип калып келе берген. Тоголок молдо барып, анан Тоголок молдо өзү кичинекей киши экен, бирок тоголок экен да, бага кары элек мезгилинде анан кой жайып жүргөн кичинекей балдарга жолугуп калып анан айланып кетейин. Силер ушул жердик болосуңарбы? Ооба, ушул жердик болобуз. Анан чоңколордун айылы кайсы десе, тиги бала 2-5 жашар бала карап туруп, мына тоого чыгып туруп, нар тоголонсоңуз эле жетесиз. Көрдүңбү кандай айтты? Мына бизде баягы кыргыз элинде ушуну айтылбаган үчүн ушунун баары калып калды да. Мына кыргыз айтат, көзү сокурдан дагы көөдөнү сокур жаман деп. Биздин көөдөнүбүздө ушу жок болуп атпайбы? Биз болгонун айтып, азыр биз жерге жеткирип койсок, аз болсо да уккан адамдар бар. Баягы кулак салган адамдар, ошолор
айтып жүрөр деген ойдобуз да. Азыркы учурда мындай биз баягы сүйлөшчү кишилерди таппадык. Мына тилекке каршы биз 2-3 кишини чакырдык эле. Баары эле чын айтканда качып койду да. Жакшы нерсени айттыңыз да. Жанагы кыргызда бир дагы макал бар эмеспи? Сөз бузат, иш бириктирет депчи. Мына жалпы бирдиктүү аткарылган иште көп нерселер аткарылат экен да. Анан баа сөздү сүйлөп койсо эле бул сөз ушундук болуп калган жок да. Сөздү айтып берүүнүн дагы анан техникалары дагы мына бүгүнкү күндө техниканын жетишкен заманы, мына ушул столдордун баардыгын тең эмне себептен мына мондай 90 сантиметр, 120 сантиметр деп ушунун баардыгы тең эки адамдын мамилесине карата жасалган да. Жаңы таанышып аткан адамдар канча аралыкта туруш керек, кандай туруш керек, элдин алдына чыкканда кантиш керек. Мисалы, жанагы өзүңдө боло турган нерсе эмне себептен жанагы кафедраны же трибунаны ойлоп чыгарганда. Мисалы, ошол эгерде сен трибунанын ичинде, илгерки трибуналардын ичине бир эмес эки адам батып кете турган болчу эмес беле? Аны ошондой болуп, анын ыңгайлуу жактары да болгондо сенин көп нерселериңдин баардыгын тең жашырып турат. Бутуңдун кыйшак экендигин, шымыңдын эки кыры болуп чыгып калып, ушуга окшогон нерсе. Мисалы, элдин алдына чыгып сүйлөп аткан адамда сөзсүз толкундуу болот. Толкундуу болбой койбойт да. Эмне себептен жанагы эфирден качып атат? Себеп дегенде, эфирден качканда дагы ошол сөзгө кандай ушул кырдаал турабы, бул жанагы окуган нерсесин эле айтып берип койгон эмес да. Сөзгө сөздү кубалаш керек. Сөзгө сөздү байланыштырыш керек. Анан сиз бир нерсени айтып атсаңыз, мен экинчи нерсени айтып атсак, сөзүбүз бири-бирибизге кошпой атса, байланышпай атса, айтат да, бул тиги бен айтты, бул төөн айтты. Бул кандай депчи? Сиз экөөбүздүн маегибиз болбой калат эле да. Ал эми мына ошон үчүн бул сөздүккө кыйын, жана илме гайып деп баардыгы тең эле жазмакердин баардыгы тең. Жазмакер деп айтпайынчы, жазуучунун баары эле чечен болуп калган жок да. Мыкты жазгандар сүйлөй албайт. Эл алдына чыкканда ошондой андай өнөр жок болуп калышы мүмкүн. Мыкты сүйлөгөндөр бар, жаза албайт да. Ал эми жана өзүңүз айтып аткан Мединөңдү жазгандан да, айткандан да, сүйлөгөндөн дагы баатырдыгы, көкжалдыгы, чечендик өнөрдө жанагындай жүрөк болуш керек да. Октябрымызда биз белгилүү гана кишилерди айтабыз. Китепке аты түшүп калган, заты түшүп калган кишилерди. Бирок баягы мен өзүм карап жүрөп, көп кишилерди баягы ата тегинин сүйлөгөн сөздөрүнө кызыгып калдым да. Жазылбаган үчүн эле калып калган экен да ал кишилерчи. Ушундай кишилер көп экен да. Мисалы үчүн бул китепте деле бар. Бир аксакалдан сурап атпайбы? Аксакал, ден соолугуңуз кандай деп. Ой балам, ден соолук сурайсың. Карыганда катын жо, келин менен кызың жо, эңкейгенде элиң жо, тизең менен белиң жо, мунун баары болсо жо, кайдан болот дениң соо дейт. Карабайсыңбы? Ушул сөздө баарын камтып койгон да. Мына ушундай укулуктуу сөз. Жана биздин макал лакаптарыбыздын баары тумуштан алынган экен да. Кыргыздардын чечендик өнөрүнүн калыптанышына, өнүгүшүнө дагы мына ислам дини дагы аябай көп жакшы жактарын кошкон да. Биз жөн эле мындайкей жөнөкөй эле кыргызчыл боло бергенден да чек болот да. Ошол мына ушул бир нерсени айтып өтөлү да. Мына сиз азыр окуй атсаңыз. Бир мына шакиреттикке баратканда ошол Кудайдан тилейт экен шакирет. Кудай, Кудай, ушул устатымдын бир кемчилигин көрсөтө көрбө деп. Сен кемчилигин көрүп койгон жерде, ал жерде сага жанагындай жукпайт экен, илим жукпайт экен. Сен угуп аткан койчу өзүбүз эле билбейт, өзү эле кебетеси бултурбай ушул мага эмнени үйрөтөт деген адамда текебердик пайда болот экен. Аны кемсинтүү пайда болот экен, өзү эле билбейт деп. Ошон үчүн карасаңыз, жанагы кадимки окко баратканда ошон тиленет экен. Мен ошол устатымдын бир кемчилик жерин көрбөйүн деп. Ушунчалык ал идеал болуп туруш керек да. Идеал, ал тамак жебейт, периште сыяктуу көрүп турсаң, канчалык ошончолук маани бере турган болсоң, ошончо илим жугат. Айткан нерсесинин баардыгы тең акылыңа кирет экен да. Бир эле окуя, бир алым сабак өтүп атса, бир бала кечигип келет экен. Кичинекей бала кечигип келет экен, алым жардамчылар менен отурат да. Отуруп келсе, ордунан тура калып, "Ой, кел" деп акырын кештен эмени отургузуп, киргизип отургузат экен. Анан сабак бүткөндөн кийин бир жанагы азыркы тил менен айтканда ассистент болуп отурган устаз сизден бир нерсе сурайынбы дейт экен. Сура дейт экен. Сиз ушул кечигип келген балага аябай жакшы мамиле кылдыңыз. Башка балдарга кандай мамиле кылган жоксуз. Ал деген тиги көчөдө күндө эле арак ичип жүргөн алкаштын баласы да дейт экен. Анан жок, сен антип айтпа дейт.
атасы ичкендир, бирок ал менин устазым дейт экен. Анан тиги күлөт экен. Коюңузчу, сизге кантип, сиз ал белгилүү алым болсоңуз, сизге ушул алкаш эмнени үйрөттү дейт экен. Ан дегенде айткан экен, ал мага күчүктүн качан ит болорун үйрөткөн. Карасаңыз, күчүктүн качан ит болорун дегенде, мен муну илимдин докторлорунан сурадым, биологтордон. Айткылачы, күчүк качан ит болот? Көпчүлүгү билбейт экен да. Бул багы народный знание, элдик билим деп коебузда. Кыргыз эми ушунчалык жана кыракы бамчыл эл деп атпайлыбы? Анан көрсө багы күчүк качан ит болот? Бутун көтөрүп бир жерге барып зара кылганда, бул ит болгон турбайбы деп. Күчүк кезинде каалаган жеринде ишин кылып жүрө берет экен да. Карасаңыз, күчүктүн качан ит болгондугун ошону үйрөткөндүгү үчүн ал менин устат катары. Мен муну билбей өтүп кетет элем. Ошону мага үйрөткөн. Бир нерсени үйрөткөн адам сага устат болуп эсептелет депчи. Ошол эстебиз Турсуналиев дагы ошол биз силерге дагы мону айтыштын түрүн үйрөтпөсөк дагы биз силерге айткан акылыбыз катары силер устат деп айтып өткүлө деп өзүнүн мындай азыркы өнөр адамдарына ошентип айтып кеткен экен да. Эстебиз атанын ошол сөзүн эстеп коем да. Сөзсүз эле келип класска отуруп, аудиторияга отуруп сабак бергенде агай деп, ал эми сабак бербеген кишини агай эмес, экинчи катардагы адам катары көрүп калган шарттарыбыз көп да. Мына биз окуу жайларда иштейбиз. Сабак берген студенттериң сабак берет, саламдашат. Сабак бербесең саламдашпайт. Бул мектепте да ошондой. Мен мектепте да иштегем. Сен мына мисалы жогорку класстын мугалимдерине башталгыч класстын окуучулар салам бербейт. Себеби ал ким экени иши да жок, чатагы да жок да. Мага ушундай жерге келгенде айылдан айланайын дейсиң да. Айылдын маданиятынан, айылдын берекесинен айланайын дейсиң. Себеп дегенде айылдын балдарында дагы да болсо, мына ушул айылдын тарбиясы менен улуу кишиге учураш, саламдаш, бейтааныш адам келип калса да учураш, сенден улуу деп ушуга окшогон нерселерди мынакей сөз менен тарбиялап атабыз да. Сөз менен тарбиялап атабыз. Багы Кудайдын жердеги аты салам да, саламдашуу. Саламдашып айтасың. Бизге де ушул мына сөздөрдү баары эле дос. Баары эле дос. Азыр дагы сөздү бусуп доске бүт коргулуп алдык да. Дос деген бир эле болот. Ал себеби Кудайдын бир аты дос деп айтылат. Себеп дегенде биз ана баары дос эмес да. Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнүн акырына баратканда айткан жери бар. Көрсө, жакшылыкты да бөлүшкөн адам керек экен эми түшүндүм депчи. Анан кыргыз илгертелин айтып койгон да. Жакшылыкты да, жамандыкты да бөлүшкөнгө адам керек депчи. Сен жамандыкты эле бөлүшкөндө эле деп эмес, ошол сенин жакшылыгыңа чыныгы сүйүнүп алган, жамандыгыңа эмес, жамандыгыңда сен тегеректеп адамдар жүрүшү мүмкүн. Кой ушинтип кейип, аяп сени. Ал эми жакшылыгыңда сен чыныңды, сен жеткен ийгилигиңе чыныгы сүйүнгөн, өзү жеткендей сүйүнгөн бир гана дос болот. Бир эле дос болот да. Мына ошону дос деп айтсак болот. Ал ичи таарып кет. Бул адамдын табиятына таандык сапаттар болуп атпайбы? Мына ушулда маселелер бар да. Ошол өзүнүн баягы ичи таардыгын көрө албастыгын, ичи таарып кеткенин жашыра албай, өңү бозоруп, кызарып татарып кеткен жагдайлар көөлө көрүп жүрөбүз да. Көөлө көрүп жүрөбүз. Баягы бирөөнүн ийгилигине кызганып кеткен. Мен эмне үчүн мен эмес? Эмне үчүн? Ошол мындай адамдарды анан баардыгын эле дос. Ошон үчүн достун жети түрү бар. Жолдош, үзөңгүлөш, ошого мунун маанисин кыргыздар ушунун баардыгын тең градациялап атайын бөлүп койгон. Кимди жолдош дейт, кимди тең туш дейт, кимди жоро дейт, кимди чоро дейт, кимди дос деп айтат. Ушулардын баардыгын тең түшүндүрмөлөп айтып берүү ошол албетте мынакей сөз өнөрүнө байланыштуу болуш керек. Албетте моундай сөз кыска убакыттын ичинде бүт баардыгын айтып коюу, камтып коюу мүмкүн эмес, бирок ошондой болсо дагы көпчүлүк окурмандарды кичине ойго салдыкпы деген ойдомун да. Мен де ошентип ойлоп атам, биз аракет кылып атабыз, колдон келишинче айтып жатабыз. Эми бул жерден да бир айтып кетейин. Жанагы чечендиктерди бөлүп атпайбызбы? Мен калабылды көп айтам. Ушул киши ханга дагы өзүнүн ой пикирин так айткан киши болгон. Коркпойт, бир чети агасы катары да айткан киши болгон. Ошондо деле Ормондун ал характерин жакшы билет да. Ошо айткан киши болгон да. Ушундай кишилер баягы тек кашы көз өтүп кетсе, көп эле болсо, дагы эле биз баягы үйрөнчү нерселер көп бул жерден. Биз азыр үйрөнмөктү илгеркилерди унутуп калдык. Туура, маселе жанагы сөз сүйлөп койгондо эле эмес, ошо биз укканды да билишибиз керек да. Сиз ушул жерден туура аябай жакшы белгиледиңиз. Биз баягы өзүбүз сүйлөйбүз дагы экинчи адамдын оюн укпайбыз да. Оюн укпайбыз. Себеп дегенде ой асмандан келе турган нерсе да, сага келбей турган нерсе ал башка бирөөгө келип калат. Ал жерден сен пайда эле алышың мүмкүн, зыян албайсың. Ошон үчүн ойду уга жүрүшүбүз керек. Ошол ойду уккан адамдар мына өскөн.
мына ойду уккандыгы үчүн көп нерседен ката кетирген менен көп нерседен көп ийгиликтерге жараткан Орманхан мына элдин ооздон оозго көчүп бүгүнкү күнгө чейин жомок болуп, аңыз болуп, ламыш болуп айтылып келатат да. Эгерде ошонун баардыгын тең калыгулдай адамдар болбосо, башкалар болбосо, алар айтылат беле, өзүңүз айткандай, не деген шундук адамдар өткөн. Баягы эр кишилер өткөн. Кишинин пирлери өткөн. Не деген Садыр акеден, Сарт акеден дагы 10 өсө, 100 өсө өйдөн мыкты чечендер өткөн бул дүйнөдөн. Бирок тилекке каршы ошонун баардыгын тең ошонун башка бир замандашы болуп айтылып калып, элге жетпей калгандыгы үчүн алардан чыкпай калды да. Анан бир нерсени мен айткым келет да, ушул сөөгүн жаткан жерин урматтаган элден мыктылар чыга берет экен. Өзүнүн өлгөн багы султан сөөгүн кордобойт, тулпар этин ордобойт деген кыргыздын макалы бекеринен айтылып апырда. Өсөр эл сөөгүн дагы ушунчалык сыйлап урматтап турат экен. Өлгөн жерине мал бастырбай, киши бастырбай, кооруп келген адамдын баарын эле чакыра бербей, мына ошол жерден кооруп окуй депчи. Мына мунун баардыгы тең жөндөн жөн чыгып калган жок. Мыктылар өлгөндө жана карузун жерге казык кылып кагып коюп мыкты чыкпасын деп. Ошол Сарт акебиз да Калыгул атабыз дагы тиги Кыдыр акебиз дагы өздөрүнүн урпактарын айтып кетип атпайбы? Эми кандай болот, Кыргызда кандай болот? Сиздер өңдүү олуялар чыгабы, данышмандар чыгабы деп жанында кепти түшүнгөн адамдар кейип сураган учурларда. Мына Кыдыр акебиздин айтып атканы барбы? Экөө катар чыкпайт, бирок бирөө үзүлбөйт деп. Эми ушу Калыгул олуянын дагы айтып аткан ар бир 100 жылда бирден чыгып турат, мен тукумман деп айтылгандарды мына бүгүн тарых айрымдарын мынакей айрымдарын мынакей далилдеп атат, тастыктап атат да. Ошон үчүн көпчүлүккө көз сүртпө дейт экен агай. Эл арасында мыкты сөздү түшүнгөн сөзмөр апаларыбыз, сөзмөр аталарыбыз бар. Болгон аларда мүмкүнчүлүк жок болуп калды да. Мына сонун мүмкүнчүлүгү барлар мына жазбай айтат, келип жок дегенде айтып берип айтат да. Билген нерсеңди айтып бербегенден андай билимдин пайдасы барбы? Ошо билген нерсеңди жашырып жаап алып кеттиң, эмне пайда таптың? Данышмандын, акылмандын негизги аткара турган иши ушул эмеспи? Ушул унутулуп калган нерселердин баардыгын айтып, ой кыргыз, ойлонолу, ойгонолу деп ушул нерселерди айтып, биз ким эле кимге каяка баратабыз деген нерселерди айтып турбаса, улуулардын ошо Калыгул атабыз болобу, Арыстанбек болобу, Жеңилжок болобу, ошолордун айткан сөздөрүн кайталап турсак, мына батышка эмес, биздин ошолорго таасирленип, Платон, Сократка эмес, Цицеронго эмес, Линкольнго эмес, Авраам Линкольнго эмес, мына Тилек Матакеге, ушуларга Куйручуктун айткандарына, кечээки Мидиндин, Райкандын айткандарына, Актан атабыздын жазып кеткендерине, Көкөтөйдүн, Бекназардын айтып кеткендерин күндө эскерип окуп тура турган болсок, мына ошондо биз өсөбүз. Себеби өсөр адам өзүн сыйлайт дейт. Биз өзүбүздөн чыккан данышмандарды, акылман, кемеңгер адамдарды сыйлабай туруп, алардын башын аттап туруп, ошо батышты карап аткандыгыбыз үчүн, чыгышты карап аткандыгыбыз үчүн биз кемип турабыз да. Биз кемип атабыз. Себеп дегенде алар да карабагында наразы болуп атышы мүмкүн. Себеби алар элдики эле да. Алар меники деген жок. Мынакей ушул нерселердин баардыгы тең баягы ырыс алды ынтымагы жок элдин алдынан таяк алтын так деп мынакей Карга акебиз айтып кеткен. Андан кийин бул айткан, тигил айткан деп талашып атабыз. Туура аны Карга аке эмне үчүн Карга акени айтпайбыз? 110го жашап ада кандай нерселерди баягы айткан эмеспи, жанагы аз куруусун аска бүткөн жан куруусун деп. Көп куруусун көпкө бүткөн мал куруусун деп. Ошол кыргыздын аздыгына кейип атат. Кыргыздын ынтымаксыздыгына кейип атат. Мына ошондой ушинтип кейип атып, анан кийин мына казак менен кыргыздын жана экөөнүн ортосунда чырда чыгып Карга акенин айтканын караңызчы. Ошо мына өзүбүздөн мыкты чыкпагандыгынан мына казактардан калыс чакырып атабыз деп кейигенди да. Анан ошондой адамдарыбыз болсо алып чыгышыбыз керек, айтышыбыз керек. Буларды күндө эскерип турсак дагы аздык кылат. Мен дагы сөзүмө кошулайын, Октябрь мырза. Силер тарыхчылыктар айтып атасыңар. Мен баягы санжырачы катары айтам. Экөөбүздүн сөзүбүз төп келип турат. Жана Калыгулдун айткан сөзү ошол. Жанагы Ормон, баары Сарбакчынын бийлери чогулуп айтпайбы? Калыгул элдин баарына айтасың. Сен биздин уруктарды айтпайсыңбы? Сизден ким чыгат? Ормондон ким чыгат? Жантайдан ким чыгат деп ошондой айткан. Айтса айтайын. Оболу Ормондон ким чыгат дейсиңер? Ормон өзү отурганда чөгөлөп отуруп алып, эки тизин мыкчып, жерди тиктеп отурат. Мунун баары мэри, мунун айткан сөзү жерге көзүн жасы жерге кетип калды. Мындан эл башкарган, жер башкарган адам чыкпайт.
Жантайдың тұқымы кім шығады деп айтарсың. Жантай сөйлегенде ашық елді қарап, көңілі жайдары екі жақты байқап, жайқап сөйлейді. Мұның ұрпағы қырғыз қазақты башқарады деген. Ал жаңағы Шабдан айтылып кетті де. Төрегелден айта, ұрпағы қандай шығар деп айтарсың дейді. Көріп тұрам, Төрегелдің ұрпақтары қылышын тағынып, мылтығын асынып, беліне арқандарын байланып алып тоғайға жүріп кетті. Бұлардан ел башқараңыз шықпайды, мықашылар шығады дегенде. Жаңағы Чотқара деген екі баласы бар, Чотқара да бір. Бұлар өте қату мықаш шықты шындығында. Оның ұшын ашық айтып болған. Болып тұр, бізден шықпыда, сенен өзің кім шығады деген ұшын айтқаны бар. Менден екеуі да шықпайды, біреу үзілбейді деген айтқан сөзі бар да. Көрсе ошол Турдақы Мұсыбалиевті айтқан екен де. Деп ойлап қараудамыз да, мына жана сен айтқаныңа тақтықты кіргізіп алсам да. Еме тәуекке қарсы айта тұрса сөз көп. Мен қонақ келсе аш қойдым, оғыз қолым бош қойдым деп саған сөз бердім. Рахмат. Келіп да бір жолы ергіп, сергіп айтып бердің. Мұны да болса тура түсінген адам тура бағалайды деп ойлаймын. Анткени біз шуны қысылып, қысталып атып, шуны елге алып шығып атабыз. Аз болса да көп көргенде ел шуны ұғып қойсын. Да бір жол саған рахмат. Саған денсаулық. 10 солық. Ушуну уланта берип кала бербей токтолуп, күйүп жанган от болуп. Барлык жакшылык сага. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжара программасын аяктайбыз. Саламатта болуңуздар.